Tölgöçüler, bakşılar mına uşularga işenүүnүn korkunучтуулугу, ошонун кооптуулугу туурасында болот. Албетте бизди азыр учурда бүтүндөй дүйнөдөгү бардык бир туугандарыбыз угуп турат. Алардын катарында Орусияда бар, Екатеринбургда бар. Биз ушул күндөр Екатеринбург шаарына барууга ниет кылып, бирок олуттуу себептерден улам бара албай калдык. Ошондуктан мен ушул жерден азыр Екатеринбургдагы ошонун тегерегиндеги мусулман бир туугандарымдан кечирим сурайм. Бирок бизди адетирте койбой эле алгач угарманыбыз келди. Угарманга кулак салабыз. Урматтуу угарман, кулак сизде. Алло, салам алейкум. Алейкум салам. Казике, кандай денсаулыктар жакшыбы? Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Рахмат. Бир-эки суроолорум бар эле, ошону берейин дегем. Кош. Кырсык тууралуу, кырсык бул тагдырга жазылабы же бул кандай, ушул жөнүндө маалымат берсеңиз? Анан экинчиси, ИГИЛ жөнүндө кененирээк айтып, көп мына жаш эмелер намазга эми киргендер көбүнчө ушулар көрөт атабы, тиги немеге Сирияга тияктагы кетип жаман жолдорго түшүп барып атпайбы? Ана ошол жөнүндө кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Анан үчүнчүсү, сизге Аллах разы болсун, канча проблемаларды, канча вопросторго, суроолорго жооп берип, бүтүндөй Кыргызстандын алкышына батып атабыз. Аллах сизге разы болсун. Рахмат бир тууганым, Аллах разы болсун. Чындыгында сиздин айткан сөзүңүзгө, жылы сөздөрүңүзгө жүрөгүм жылып, көкүрөгүм ийип турат. Аллах разы болсун. Дегенде кырсык маселесинде ооба, кырсык дагы тагдырга жазылган. Бирок ошол кырсыкка себеп болгон адамдар сөзсүз түрдө күнөөкөр болушат. Тагдырга жазылды деген сөз бул Аллах Таала инсанга сен кааласаң дагы, каалабасаң дагы мына ушундай кырсыкка кабыласың деген жери жок. Жок. Аллах Таала инсанды жаратардан мурда инсанды жаратып, ага каалоо, ыктыяр, тилекти берсе, максатты берсе, тандоо укугун берсе дагы, ошол адам кайсыл жолду тандап алаарын, кандай жолго түшөөрүн, кылган ишин натыйжасында кандай кырсыктарга жолугаары туурасында Кудай Таалам алдын ала билип тагдырга жазып койгон деген сөз. Демек тагдырга жазылган деген сөз бул кимдир бирөөлөр үчүн кааласаң каалабасаң мына ушундай деген сөз эмес, балким Кудайдын илиминин чексиздигин гана билдирген түшүнүк деп айтсак туура болот. Ошондуктан кырсык тагдырга жазылган, бирок ошол кырсыкка себеп болгон адамдар кайсы бир шарият жол жобосун, эрежесин сактабагандыгы үчүн, жолуккандыгы үчүн кыяматта жооп беришет. Анан кээ бирлер эми Кудайдын тагдыры менен болду деп туруп, кырсык кылып койгон адамдар Кудайга шылтап туруп качып кетип калганы бул дагы туура эмес. Мыйзам боюнча, шарият боюнча жооп бериш керек. Ал эми ИГИЛ боюнча бул Даиш деп айтабыз, же болбосо ИШИМ деп айтабыз, Ирак-Шам ислам мамлекети деп. Албетте биз ислам мамлекети деп айтканга оозубуз барбайт, бирок алар өздөрүн ошентип айтып аткан себептен гана айтабыз да. Албетте бул жерде чоң өлкөлөрдүн согушу болуп турат, бул жерде жакшы эмес нерселер болуп турат. Анан бул боюнча атайын мына Мухаммад Юсуфтун Ачык кат деген китеби бар, орус тилинде чыкты, өзбек тилинде чыкты. Андан сырткары мына Муса Шариф менен бизгече түштүктү түрө кыдырып келген учурда бул боюнча 5 күндүк атайын семинар өткөздүк Ош, Баткен, Жалалабадта. Андан сырткары андан мурдараак Бишкекте өткөргөнбүз. Айтор бул боюнча маалымат жетиштүү эле жетип атат. Бул ошол ислам мамлекетти курган адамдар аларга ким, аларга бир руханий лидер болуп, ким аларга муфтий болуп фатва чыгарып берди деген табышмактар сөзсүз түрдө бар да. Ошондуктан мен биздин бир туугандардын алданып кетип калбосун каалайт элем. Анткени ал жерде мусулман эмес чоң держава өлкөлөрүнүн ортосундагы чоң бир геосаясий бир оюндардын болуп жаткандагысы жашыруун эмес. Адам ошол ар бир кылган ишинде ишеничтүү аалымдардан сурап билип, ошолордон жол таап алгандан кийин гана аракет кылуусу керек. Анан жөндөн жөн эле интернет булактарындагы жалындуу сөздөргө эле кирип кеткенден маселе оң жолго чечилинбейт. Кудайым ошондон сактаган болсун. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кудайга. Биз сизге бир 3 сурообуз бар эле. Тиги жана адам атаны бейиште жаратты да. Алла Таала. Анан алманы эмне себептен жебей деген да. Анан экинчи сурообуз жылкыдан канча зекет алынат? Жылкы баласы көбөйбөдү элибиздечи?
Anam üçüncüsü bolsa bu müçöl jaş, 12 jaş, 24 jaşta belgileşetsin, oşon belgileş gerek, bize jönöle koyuş gerek. Büttü. Aylıyız, Allah razı olsun size. Rahmat bir tuğanım. Emi müçöl jaş degen bul jana kaysar adamdardın ele topkan sözü. Hiç kanday dinimizde müçöl jaş degen yok, kızıl göynök giyiş gerek degen yok. Goňçel uşul janagı artistler ile uşul menin bu ýyly müçöl jaşym kızıl göynök titirdim de gezden op kalbasak, o köp dele mani berinin geregi jok. Şeriat boýunça bu törkünü jok söz. Alemi jılkyny zeketi boýunça Hanafi maskap boýunça oşol jılkydan bul Maliki, Şafii, Hanbali maskap boýunça jılkyna zeket berilbeyt. Alar jılkydan zeket berilbegen canı var, toğuk katары dep oýlaşot da. Birok Hanafi maskabynyň alımdary öte bir fikirman bolgon sebepden jılkydan zeket berilet, birok janagy uloo üçin bolgon jılkydan berilbeyt. Misal üçin imgiç bolup jürgenlerden, gülüklerden jok. Bu janagy göböýtүү üçin, jana oşondoy ele süt alуу üçin, tüşüm alуу üçin, produksiya alуу üçin bakkan jılkylardan berilet. Bulardan her birinin basyny 40'tan 1. Egerde jılkyňyz 40 000 somduk bolsa, anda oşondan bir jylda bir jolu 1000 som berip turuga mildettүү bolos. Bu oşol Abu Hanife menen sahibeyn İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ortak talaş mesele. Demek uşunun özü talaşırak mesele. Birok oşol zeket bergendegisi makulurak. Anan Adam aleyhisselamdı Allah subhanahu ve taala beýişde jaratyp, anan almany jebe dedi. Emne üçin jebe dedi. Eman oşonu beýişke baryp kalsa Hudaý Taalanyň özüne suraýbys, oşondo bardyk orunda gelet. Dagy bir ugarman var. Ugarman. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Men degen Ayatal Kursi'nin Kırgızça manisini okuatam, oşol bolabu? Kaysıl uçurda okup atasın? 5 mal okuymagan, 5 maldım teň oşo zikirçalarda degen Ayatal Kursi'nin Kırgızça manisini okuyum da, anan keyin tigi azan çıkırganга çeyin kede namazды erте okup koysam bolabu? Bir jaka şaşıp kalsamçı. Namazın kalenderi var mı sizde? Kalendar var. Makul. Soraňyz bütdü. Boldu. Rahmat. Bir tuğanım aytat Ayatal Kursi'ni Kırgızça okusam bolaw. Manisini albette antkeni al Ayatal Kursi namaz içinde emes, namazın sırtındağı zikirlerin katarına koşulgan sebepten ani Kırgızça manisini okusaňyz boldu. Şöyle uçurda kagazdan garap alıp oşol özünün arapçasında okusaňyz sow göbürök bolat. Antkeni Peygamberimiz Aleyhisselam aytadi, kimdegin 5 mal namazın arkasından Ayatal Kursi'de Arapça tekst degen söz daim okup jürse, bul adamdın ortosu menen beýişdi, bir gana bul adamdın ölümü tosup turat dedi. Demek adam ölüri menen beýişke çygat degen mani. Alemi jana aytyp atkan wagtyňyz namazı azandan murda okup alam dep, egerde azan geç aytılıp kalsa anda iştek emes. Okuy beres. Birok siz uwagyndan kalbaşyňyz gerek. Misal üçin namazyň kalendarynyň wagtysy bolsa, siz namaz wagtlarynyň kalendary oşo ara okuy beriňiz. Azandy geç aytyp kalgan al azançylaryň özleriniň problemasy kıyamatda jogap berişet. Dagy bir ugarman bar. Ugarman kulak sizde. Assalamu alaikum, çok berke. Aleyküm assalam ve rahmetullah berekatuh. Men oşdan çıktım, atım Aybek. Çok ağay sizge soru berip turganım, hareketke işeniş kerekmi je buyurganlyk je hareket kılganlyk. Oşton çalgan bir tuğanыбыз çaldı. Men ayta turgan mesele, misal üçin hazır maňa bayke dep gaýrlyp atasız, Allah razı olsun. Birok oşto bul söz koldanylbaýt. Şol sebepten siz özüňizdin ala tiliňiz menen süýleseňiz, ani hiç kim günölüp atkeni kırgız tili bir gança iki dialektikadan, ana bir gança gaworlardan turat da, ana adamlar şunday bir özüňiz jasalma söz süýlegenden etiýet bolsa, atkeni batken gaworu, leylek gaworu, at başynyň özüniň gaworu, aýtar şol sözlerdi bizge de oşol adabi tildi normasına çürebizde oturup mınday bir tilibizdi mınday bir kedeylentip koygan uçurlar gezdeşet. Oşonduktan men oýlayp dilim, argim özünün tilinde je özünün gaworunda süýlegen bolsa, bul hiç kanday bir korkunç bolbaýt dep. Hareket işeniş gerek, bu je tagdyr albatta hareket kılış gerek. Oşol hareket kılganyňyzdyn özü tagdyrga жазылынган. Hareket kılış gerek, hareket al harakat fiha baraka, anda bereke var dep aýtylýar. Dagy bir ugarmanybız bar, kulak sizde. Ugarman kulak sizde. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Men sizge bir sorum var da, bu ene boýunça. Muzika boýunça, misal namaz okuyan ballar, misal özüm okuyan da, misal jumuşta gelirde, misal sotkada muzika okup kalsam öçürüğüm deyip de, öçürüğüm sen men akım jogap atasın deyip de.
Анан мисалы кээ бирде мен машинам менен отуруп машинам менен уруп баратсам мисалы музыка радио эметилет да, күйгүзүлүп болот. Өчүр музыканы дейт. Ошо кандай дейт. Анан дагы эме мисалы могу ата энесинин макулдугу жок эле мисалы даватка кетип калып атышат го. Мен жанымда иштеген балам апасы жибербей койсо кетип калды. Ошондон ары Сирияга кетип калды апасы. Мисалы жумушун таштап, жумуш жеңил эле да кетип калды го. Ошо кандай Рахмат. Биринчиси, албетте, кээ бир адамдар музыканы уккусу келет, кээ бир уккусу келбейт. Анан уккусу келбеген адам ал уккусу укпай эле койсун деген сөз. Чындыгында бул талаш маселе. Ал эми жанагыдай шок, өтө адамды азгыра турган музыка талашы жок, арам. Ал эми жай музыкаларды кээ бир адамдар, мисалы үчүн Кардаби жана башкалар болот дейт. Бирок кандай болгондо эгерде сиз машинаңыз менен такси кылсаңыз, анан сизге эгерде бир адам отура турган болсо, ошол адамдын укугу бар, тамеки чекпеңиз, музыка койбоңуз же радиону койбоңуз деп. Анан чогуу иштеп аткан жерде албетте сиз эгерде өзүңүз бир иш кылып аткан болсоңуз, башка бирөөгө эмне таасир, зыян тийгизбей турган болуш керек. Эгерде бир нерсе угуп атсаңыз, манас угуп атсаңыз, мисалы үчүн, же Куран угуп атсаңыз, башка бир уккусу келбеген болсо, анда сиз ошону кулагыңызга жанагыдай бир кулакка тыгып ала турган жанагы аппарат бар, наушник деген. Анын кыргызчасы кандай билбейм, аны айтор ошол нерсени тыгып алып туруп угуп берсеңиз, ошо менен болот. Чындыгында башка бирөөнүн укугуна, акысына кирген бул жакшы эмес маселе. Ал эми экинчиси, дават маселесинде эгерде үй бүлөдөн бөлүнүп, өзүнчө үй бүлөсү болсо, ата энеси уруксат сурабайт, анткени ал чоң адам, өзүнчө үй бүлө, бирок ата энесинин карамагында болгон балдар сөзсүз түрдө ата энесинин макулдугу менен гана чыгуусу керек болот. Дагы бир угарман бар. Угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мен сизге бир суроом бар эле. Биз мына Россиянын Воркута шаарында турабыз. Ооба. Ошол Оштон, Кыргызстандан бир 2 ай болуп калды. Жахангир Төрө деген келип, ошол адамдарды окуп, кайтарма кылып кетти эле да. Ошого биз бир канча жолу барып окутуп, эме кылдык эле. Ошол барганыбыз кандай болду экен? Ошол Жахангир Төрө жөнүндө маалыматыңыз барбы, жокпу? Сурайын дедим эле. Рахмат, бир тууганым. Воркута шаарынан бизге башка бир тууганыбыз чалып, мечит куруп жардам сураган, бирок азырга чейин биз буга ишеничтүү жардам таба албай атабыз. Бирок угармандардын ичинен кимдир бирөө ушул нерсени угуп калса, анан Воркута шаарына мечит кургусу келип, сооп алгысы келсе, анда мен айтат элем, эшик ачык деп. Анан Жахангир Төрө боюнча билбейм, илгери бир убакта Жахангир Төрө деген чыккан Оштон, анан ушундай бир бакшылык кылат деген укканбыз. Анан бирок так маалыматым жок. Эгерде бул тагдырды айтып, анан эртең мындай болосун деп, жолуң ачып берем деп кылса, анда буга ишенбеш керек. Анан жөн эле Куран аяттарын окуп дем салса, анда ал дем салган жакшы. Мен бул боюнча билгим келген жок, бирок мен билген мында дем салган чоң молдокелердин катарында бул адамды мен билбейт экем. Анан бирөөлөр Төрө деген ат менен, Пайгамбар деген ат менен көп адамдарды ошентип алдап жүргөндөр көп. Ошондуктан ишеничтүү адамдардан гана дем салдыруу керек, ар кимге эле салдыруу берүүнүн кереги жок. Мен мындай молдо бар экенин билбейм. Анткени мен муфти болуп иштедим, башка болдум. Биздеги таасирдүү молдокелердин бардыгын мен билем, бирок алардын катарында мындай адам жок. Дагы бир угарман бар. Угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мен сизде мындай суроом да. Мен өзүмдүн сулуулук салонум бар. Ал жерде биз тырмак өстүрөбүз, чач өстүрөбүз. Чач өстүргөндө кандай чач өстүрүү дегенде? Чач өстүрүү деген ошо химиялык заттар менен кыска чачка узартып, ошо чачынын узундугун өстүрөбүз да. Улайсыңарбы же өзү өсүп кетип чач эле? Жок, улайбыз, бир чачка бир чачты кошуп. Башка бирөөнүн чачына келип байлайсыңар деген сөз да. Башка адамдын чачына келип жазалма чачтарды кошобуз да. Тырмак улаганыңарчы? Тырмак улаганыбыз дагы даяр тырмактарды сатат, тырмагына эметип, ошонун үстүнө клей куюп, ошо чаптап бересиңер. Чаптап беребиз. Анан бул биринчи суроом. Ошонун эмеси кандай дегенде, баягы мен өзүмдүн жеңем намаз окуп 5 убак каймай кылат, ал болсо бул ишке каршы да. Анан экинчи суроом, менин кызым бийге барат, анан балам комузга барат. Бул бий дагы шайтандын бир кыймылдары деп айтып атышат бизгечи. Анан ошол тууралуу да сизден угайын дедим эле да, сиздин оюңузду. Сиз намаз окуйсузбу? Ооба. 5 бала окуйсузбу? Жок, азыр эйтимал багымдар менен куттан. Рахмат. Сурооңуз бүттү, бир тууганым. Бүттү. Рахмат. Чындыгында чач кошуу шариатта тыюу салынган, арам. Аялдарга чач кошкон болбойт, бул күнөө. Ошол эле учурда аялдар өздөрүнүн чачындагы саткандыгы дагы арам, ал дагы күнөө.
muну таптакыр кылбаңыз. Анан жанагыдай тырмак улаганда ошол көчөгө тырмагын көрсөтүп чыгып элдерден мындай бир сулуу экенин, манжаларынын өтө бир мындай бир келишимдүү экендигин көчөдөгү эркектерге көрсөткүсү келип көчөгө жасанып чыккан бул да арам. А бирок үйүндө же үйлөнүү тоюнда же бир күйөөсүнө жасангысы келип ошол убактылуу гана тырмактарын кадап алып туруп анан кайра кийин алып кое турган болсо, анда ага уруксат берилет. Бирок ошол килей менен тырмак чапталгандан кийин бул колго дарат өтпөй калат. Демек намаз учурунда кайрадан дарат алуусу керек болот. Тигини алып салып деген маани. Ошондон көрө андан көрө ошол өздөрүнүн тырмактарын өтө катуу өстүрбөстөн бир азыраак өстүрүп, бирок ошонун өзүн мындай бир тазалап жүргөндүгү эң жакшы. Албетте аял киши колуна кам көрүүсү керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир жолу бир аялдын колунун бопбош болуп турганын көрүп айтты: "Эмнеге сен колуң эркектердин колундай хына койгон эмессиң" деп. Демек хына менен колун кооздоп, колуна гүлдөрдүн сүрөтүн тартып, тырмактарын хына менен боеп, аял кишинин колу аялдыкындай болуп туруусу керек болот сөзсүз түрдө. Анан бий менен комуз боюнча албетте бийди өзүн үйрөнгөн негизи жаман эмес, бирок жанагы музыкага аралашып кеткен жери уламалардын ортосунда терс пикир жаратат да. Бирок аял киши ошол бийлегенден өзүнүн ден соолугуна байланыштуу шопинг сыяктуу, мисалы үчүн жанагыдай кантип айтып коюшат мен билбейм дагы, муну адашып кетет тилимге да. Ошол ден соолук үчүн үйрөнсө бир жок кыймыл аракеттерди. Бирок эл көзүнө чыгып бийлегинге тыюу салынат. Андан көрө сиз балетке берсеңиз, балким кызыңыз 9 жашка чейин катышса, ошол жерден туура басканды, туура кыймылдаганды үйрөнүп алса, бул жакшы деген сөз. Бирок аны кесип кылып берген арам. Анан комуз боюнча иншалла намаз окуй берсеңиз, иншалла баардыгы ордуна келет. Намазыңыз көбөйгөн сайын өзүңүздөн өзүңүз кээ бир нерселерге көңүл бурбай каласыз. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Суроо берейин дедим нече багажа. Кыска суроом бар эле. Бересизби же сүйлөп турушум керек сизге? Жок, берейин. Угатам. Ассаламу алейкум чабагажа. Эки жолу саламдаштык. Алейкум ассалам. Сизге суроом бар эле. Дүкөнүм бар эле, анан ижарага берем да, бирок алар кичине арак пиво сатып коюшат да, анан ошонун акчасы кандай адал болобу? Мындай халалга берейин десем, бир ай иштеп эле кетип калып атышат да. Соода болбойт экен деп элечи, анан ошого кандай? Албетте бул жумхур мазхаб боюнча сиз дагы күнөөкөр болосуз. Кээ бир алымдар айтат, эми сен ижарага бергенде ал эмне кылат өзү билет да деп айтат. Бирок ошого карабастан көпчүлүк алымдар жок, жакшы эмес дейт. Демек сиз арак койбой сатсаң гана берем деп айтышыңыз керек болот. Аллах разы болсун. Дагы биздин угарманыбыз бар, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум чабагажа. Алейкум ассалам. Мен сизге бир суроом бар эле. Бир суроо турсун. Жакында менин агам балалуу болду эле да. Бир жума болуп калды, нерсе болду эле. Ошонун улагын түбүндө сырга деп коет го. Ооба. Ошондой бар экен. Анан кийин ошо бир жумадан бери кыйналышып жүрүшөт да, ошо ат таппайчы, ошо кыргыз айтып коеттун, ошого ылайыктуу ат коюш керек экен деп. Ошого кандай совет бересиз, кандай аттар ага болот деген мааниде сурап атам эле. Рахмат сизге, бир тууганым. Эгер сурооңуз бүткөн болсо, жок, ал жума күнү төрөсө жума бек, анан Рамазанда төрөсө орозо, андан кийин кулагында сырга болсо сыргабай, сыргабек, сыргак, анан тажысы болсо тажыбай, калы болсо калдарбек. Эми бул биздин үрп адаттардын катарына кошулат, ал шарт эмес сөзсүз түрдө. Жакшы аттардан койсун, мисалы үчүн Ибрахим койсун, Ибрахим пайгамбардын аты, же болбосо Хасан койсун, Асан мисалы үчүн, же Мухаммед пайгамбардын койсун, Абдулла, Абдурахман койсун. Айтор жакшы аттардын баарын тандап кое берсин. Бирок ат койгон өтө мааниге, анткени ошол атка жараша дагы ошол жолунун шыдыр болгондугу кайсы бир деңгээлде себеп болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз кээ бир адамдарга туура эмес ат коюлган учурда аттарын өзгөрткөнгө аракет кылган. Ошондуктан жакшы ат койгула, тандап койгула. Мисалы үчүн эгерде мен коюп бер десе, анда мен мисалы үчүн ага Ибрахим деп ат койбокмун. Анткени Ибрахим бул ошол пайгамбарлардын атасы, улуу инсандын аты. Баракаллаху фил мавхуби лаху. Аллах таалам ден соолук менен, узун өмүр менен берген болсун. Ошентип урматтуу бир туугандар, биздин бүгүнкү сөзүбүздүн өзөгү бул көз ачыктарга ишенүү, ошолорго баруунун өтө коркунучтуулугу туурасында болуп турат да. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, имам Абу Дауд риваят кылган хадисте: "Мен ата аррафан ау кахинан фасаддакаху бима якулу факад кафара бима унзила аля Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам."
Айтат, кимде ким көз ачыкка барса, же төлгөчүгө барса, барып ошол айткан нерсеге ишенсе, анда Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссаламга түшүрүлгөн динге күфүр келтирген болот. Демек, адам имандан чыгат. Көз ачыкка барып, бакшыга барып, төлгөчүгө барып, ошонун айтканын ишенсе, адам мусулман болбой калат дейт. Дагы бир угарман бар. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкумассалам ва рахматуллах баракату. Sizge bir sorum var hele. Yahu biz cuma namazı okuyoruz. Hoştaşır vatan. Keşim namazı okumaya kalmadı kitabında. Şuğa ahirette girge oturuyor. Kalıp kalmadı 40 tane de girmektir ne cuma namaz. Yine blok ben cumamı okuyayım. Şek bu bayri. Sizler oş şarda hoca ayılda o. Hoştan duat et adam. Hayırda. Ayılda. Cuma'nın şartları tavulbay hoca kanday. Yo cumamı okuyayım. Hiç şek kalmay okuyayım. Anan emnege cuma okusanız daha 5'ini oku atarsın. Ana gibi ehtiyatı peşini okuşak da bir kıllardı. O sola bir cevap ver koysam. Rahmat. Sorunuz büttü. Bitti. Rahmat. Oşton çalgan aksakal. Etiyat peşimdeyt. İhtiyat zuhur dep aytılınat. Oşol 5 cuma namazının şartları var. 6-7 şartı var. Şartlardan kebiri şartlar tavulbay kalsa, je toluk tavulbay kalsa anda oşol adamga 5'im okulat, cuma okulunbayt al günü. Al yok, cuma okulunbayt al jerde. Birok şartlar toluk tavılıp, birok kebir şartların tavılgandığında şek tuğulup kalgan uçurda, anda oşol uçurda cumada okulup, andan keyin etiyat 5'im okulat. Oşonduktan al jerge kazıga kayırlışыңар gerek. Bizde şartlar toluk tavılgan bu jok bu dep. Oş oblusunun kazı Samudun Qarıga kayırlışыңар taktap beret. Egerde kaysi bir şartlar tavıldı, birok şek tuğulup desen de etiyat 5'im okuganыңар abzel. Dep aytat elem men. Dagı bir ugarman var, kulak sizde. Alo. Kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa aleykumassalam wa rahmatullah barakatuh. Qanday ustoz? Xudayga şükür, rahmat. Biz Moskvadan chaqirdik ustoz. Kulak sizde. Şu jöne sizin dep soğuğunuz turab ustoz. Şu ateneniz üçün, özünüz üçün işte dua suraylı dedik ustoz. Rahmat. Allah razı olsun. Kayıtlarınız bolsa bizge aytıp koyalım. Ateneni silagıla, mümkünçülük bolon çalıp turgula, tıyın jönötüp turgula. Anan atenege jibergen eң жакшылык адамдын арак ичпестен, жаман жолдо жүрбөстөн, жакшы адамдар менен жакшы иштеп жүргөндөгү эң жакшы бакыт болот. Ошондуктан колдон келишинче шариаттын ак жолунан чыкпастан жүргөнгө аракет кылгыла, алыс жердесиңер. Ошол жердин мыйзамын сыйлап, ошол жерде тартип бузбастан жүргүлө, адал оокат жегиле деп айтат элем. Кудай таалам бакытты алай берсин баарыбызга иншалла. Hayır ustoz, özünüz tinç bolun ustoz, tinç bolun. Rahmat, aman bolun tuğan. Hayır ustoz, tinç bolun. Болуптур. Майли деген сөз түштүк тарапта айтылат. Бул араб тилиндеги маил деген сөздөн алынгандагы ошол ийилгин деген сөз. Ийилүү. Бир мисал үчүн фуланун маилун дегени ал ийилген адам деген сөз. Демек, ошол макул дегени, майли дегени сиздин сөзүңүзгө мен ийилдим, макул болдум деген майын туюндат дагы түпкүлүк араб тилинен келген сөз болуп эсептелет. Ошентип биз урматтуу бир туугандар айттык, көз ачыкка барып, ошону айтканына ишенген, бул адамды имандан чыгарып, капырлар катарына кошуп коет. Демек, тооба кылып, кайрадан иман жаңыртуу керек. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa aleykumussalam wa rahmatullah barakatuh. Çoğacı qanday yaxşısınız? Kudayga şükür, rahmat, Allah razı olsun. Sizden bir suranç var, suruvda endi. Men özüm chet өлкөдө болгон эмесмин, бирок киносунан көрүп жүрөмүн. Аларды жана чиновниктери столунда Библиясы турат. Ооба. Анан кийин жана сот, особенно сот процессинде баштаганда Библиясын кармайт дагы, буду говорить правду, кроме правды деп башталат. Биздин сот процесстерге ошо Куранды карматып башталса болбойбу? Ушул сушти киргизсеңиздер кандай болот дейм да, биздин законго Куранды кармап туруп ишти баштагыла депчи. Эми адам баласы Куранды кармаганда айыгат, кишилерге тартынат дейм да, мындай. Калыс сот чечет ойлойм да, ошого кандай дейсиз? Сунуштасаңыздар болобу мисалы үчүн депутаттаргачы? Куран турсун, ишти баштаганда Куранды баштап туруп баштагыла деген сунуш да бул сизге. Сунуштасаңыздар болобу деген ой.
Айтып бүттүңүзбү? Айтып бүттүм, рахмат. Рахмат бир тууганым. Эми мындай да эки жааты бар да. Биринчиси биз кыргыздар ала барман эл болобуз дагы жанагы бөркал десе башалган. Анан селдесин кес десе келлесин кесип келген адамдарбыз. Ошондуктан биз мындай бир динден алыс болуш керек. Светтик өлкө десе эле бардыгыбыз көчөгө жылаңаш чыгып алдык да. Албетте ошол маселе жакшы болмок. Бирок экинчи бир жагы бар. Инжилди башка китепти койгондо азыркылардын кармап аткан китептери өкүмү өзгөрүлгөн китептер дагы эгер ошол кармаган китепке амал кылбай койсо, анда аларды каргыш урбай калат да. Жөн эле кадимки эле китеп. Мисалы үчүн Казат Акматовдун Мунабиясындай, Айтматовдун Кыяматындай, же болбосо азыркы Шайлебек Шайлебек агайыбыздын Агындыларындай, же болбосо дагы бир жазган Чамындылардай айттыр ошондой эле бир китеп болуп калат да. Ал эми Курани Каримди кармап туруп, анан кийин тетире кылып койсоң да Курандын каары уруп, анан бүтүндө чиновниктердин баары өлүп калсаң да кантип чоң жок калабыз биз. Ошондуктан Куранга этиет мамиле кылуу керек. Анткени бул Кудайдын анык сөзү, өзгөрмөсү жок сөзү, туура сөзү. Куранды кармап туруп, касам ичип, анан айткара албай калса, анда жаман болот анда. Ошол себептен ыйман маселесин иштеп, адамдардын намаз окугандыгына аракет кылсак, адамдардын жүрөгүнө ыйман нуру кире берсе, барып отуруп, ошол Куран жүрөгүбүздө болсо, мен ойлойм бардык ордуна келет деп. Аллах ыраазы болсун. Дагы бир угарман бар. Кулак сизде. Угарман күтүп калдым сизде. Алло, ассаламу алейкум, устаз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Устаз, биринчиден терең ыраазычылык билдиребиз радио аркылуу бизге сабак бергениңиз үчүн. Анан 3 суроо менен кайрылып атам эле сизге. Вот биринчи суроом ооруканадан чыкканы дарат маселеси боюнча маселе болуп атат да. Вот алдыңкы Бозара, Мазок чыккан каналдардан чыккан майда желдер, өзүнөн өзү чыккан майда желдерди араты бузабызбайбы ушул? Майда желдер? Өзүнөн өзү чыккан. Вот ооругандан кийин ушундай бир маселе болуп атат. Ушул суроом биринчи. Экинчи суроом, вот багымдат намазынын убактысы киргенден баштап сүннөт менен фарды уда бир нарттан бири окуган туурабы же? Вот сүннөт менен фардын ортосунда бул где-то 1 саатчык мүнөттүк убакыт аралык болуш керекпи? Анан үчүнчү суроом, кыш мезгили келгени боюнча ууру свет көп колдонушат да, ушул шариятта кандай каралат? Кандай? Ууру свет колдонгон шариятта кандай? Ууру свет, Рахмат, устаз. Рахмат сизге. Биринчи сурооңуз, аял заты эгерде аял затынын алдыңкы авретинен кичүү зара келген жерден жел чыкса, ал даратты бузбайт. Бирок арканкы авреттен жел келсе, эркек аялга дарат бузулат. Ошол себептен ага маани бербеңиз. Бир гана учурда ошол жана төрөгөн себептен илгерки учурда айтылынат, эгерде аял төрөттөн кийин эки мүчөсү биригип калган болсо, тигилбей калып кетсе, анда ошондо жел арканкы авреттен келди деп, анда желдин бардыгы дарат бузат деп өкүм берет. Бирок андай эмес болгон учурда алдыңкы авреттен келген жел даратты бузбайт. Экинчи маселе, багымдаттын сүннөтүн окугандан кийин дароо эле парз окусаңыз болот, сөзсүз түрдө күтүп окуу шарт эмес, айтор убактысы кирген болуш керек. Үчүнчүсү, кыш учурунда ууру свет урдаган бул арам, туура эмес. Бирок ошол эле учурда кээде ошол арам экендиги кайсы бир деңгээлде мындай бир макрүгө түшүп калышы ыктымал бар. Анткени ошол эпсиз эле мындай бир кымбаттатып ийген учурда. Мисалы үчүн анысыз жашай албайт, бирок ошол учурда өтө кымбат болуп кеткен болгон учурда анда мамлекетке кайрылып, ошону арзандатып берүүсүн сурануу керек болот. Бирок негизгиси айтпай туруп уурдап алган бул таптакыр туура эмес маселе. Урматтуу бир туугандар, биз Марал ФМ'де түз эфирдебиз. Биздин байланыш телефондорубуз 68 06 06 0312 код менен. Демек 68 06 06 телефондоруна байланышсаңыздар, биз сиздерди сүйүнүп, кубанып күтүп алабыз. Мына биздин дагы бир угарманыбыз бар. Урматтуу угарман, кулак сизде. Алло, чубагачы, мен Воркута шаарынан чалдым эле. Сизге дагы бир суроом бар эле. Дагы бир жолу салам айтсаңызчы. Салам айтып баштаңыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракат. Кулагым сизде. Воркута шаарынан сизге чалдым эле. Дагы бир суроом бар эле сизге. Ошол кыбла жакты карап эмес, башка жакты карап адашып окулган намаздардын кабыл болобу же кайрадан казасын окуп бериш керекпи? Сурооңуз бүттүбү? Ооба.
Rahmat bir tuğanım. Men albatta sizdin baya çalganыңызды bildim. Barkutaşlarından birok musulmançılık uşunda eger adamlar kaysi bir vaqt görüşpey kalsa kayra daro süydöşkөндө salamdaşış gerek. Misal üçün üygө girip kayra çıkkanda kayra gelgende jönele girip ketpese salam aytkan жакшы. Анткени адам ар бир мүнөттө ниети бузулуп калышы мүмкүн дагы. Демек ар salamdaşkanda salam aytkan жакшы. Кээ бир адамдар бар, эртең менен salam айттым, анан кечке чейин salam айтпай жүрө берем дейт. Жок, андай эмес. Ошондуктан дайыма salam айткан үйрөнүшүбүз керек. Кыбыла маселеси боюнча эгерде сиз ошол атайынап ката кыбыланы тапсаңыз, таппай окусаңыз, анда намаз кабыл болбойт. Бирок аракет кылып колдон келишинче болгон аракетиңизди көрүп, аракет кылып окудуңуз, бирок кийин кыбыла ката экени билинип калса, анда ошол намаз кабыл болгон болот. Анткени сиздин ниетиңизде кыбыланы туура тапкан болот элеңиз. Бирок колдон келишинче аракет көрүшүңүз керек болот. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Süйлөй берсеңиz болот, урматтуу бир тууган. Алла, саламатсыз устаз. Саламатчылык, бирок ассаламу алейкум десеңиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Устаз, сизге бир суроо бар эле. Биздин жумуштагы иштеп жатканда туалеттер бар десеңиз. Дараткана деп айтсаңызчы, биз азыр кыргызча сүйлөп атпайбыз бардыгыбыз. Макул. Дараткана бар болчу десеңиз, ошол дараткананын бүт эле бар, ошол кыбланы карап калган, ошол кандай болот? Олтурганда кыйналасыз. Ооба. Сурооңуз бүттүбү? Ооба, бүттү. Рахмат сизге, урматтуу бир тууганым. Эгерде даратканалардын баары кыбланы карап калса, анда ошол олтурганда кыбыладан бир аз жүзүңүздү буруп олтурганга аракет кылыңыз дагы. Анан кийинчерээк ремонт кылып, кайрадан даратканы оңдогондо сиздин үнүңүз кошконго мүмкүнчүлүк болуп калса, анда ошону кыбылага тетири кылып салганды, ошол оң жамбаш же сол жамбаш сол тараппен отурганын аракетин кылганды айтып сунуш киргизиңиз. Ага чейин ошол жүзүңүздү бир аз кыбыладан буруп отурсаңыз болот. Анан дагы бир айта турган маселе, деги эле ушул биздин көп жерлерге барганда, мына мектептерге барганда, ал эмес университеттерге барганда даратканалардын эшиктери ачык болот дагы, тизилип чаңкы бир карганы балдар конгондой олтуруп алып эле иштерин кыла берет, ачык эле турат, авреттери көрүнүп. Мына ушул өтө жапайы көрүнүш. Мисалы үчүн мен бир жолу улуттук университетте мындан 10 жыл мурда сабак берип жүргөндө барганда карасам, даратканада бүт эле эшиктер ачык экен. Эми азыр оңдоп калгандыр билбейм, бирок ошол нерсе өтө туура эмес. Ошондуктан бир арзаныраак эшик болсо да кадап тиги дараткан ишин кылып атканда авретин көрбөй тургандай шартка келишибиз керек. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Радиону басаңдат, бир тууганым, радиону басаңдат. Мен суроо берейин дедим эле. Ушу силер саллаллаху алейхи вассалам дебей, алейхи вассалам дейсиз. Мунун айырмасы? Алейхи салам дейм. Ооба. Айырмасы деле жок, урматтуу бир тууганым. Саллаллаху алейхи вассалам деп айткан бул өтө жакшы. Бирок ошол эле учурда Ханафи мазхабынын алымдары алейхи салам деп айтса дагы болот деп айтышат да. Анан ошол себептен мен алейхи салам деген колдонгонум эфирде убакыт туурдалбасын, көбүрөөк сүйлөп калсам деп айтам, анан адат болуп калган. Болбосо колдон келишинче мен дагы саллаллаху алейхи вассалам айтканга аракет кылам. Экинчи суроом, бул жоолук салынган кыздар менен жоолук салынбаган кыздардын айырмасы кандай? Жоолук салынган кыздар Кудайдын парызын угуп атыптыр дагы, жоолук салынбагандар Кудайдын парызын аткарбай аткан күнөөкөр кыздар деп түшүнөбүз биз. Жоолук Кудайдын парызы. Атасын укпай койгон, атасын уккан кыздар кандай болсо, ал эми Кудайдын парызын угуп, анан парызын укпай койгондор андан дагы чоңураак бир ажырымдагы адамдар. Мына ошондой. Алла разы болсун. Рахмат. Мына ошондой көз ачыктарга баруунун арам экендиги жөнүндө биз сиздерге айтып бердик. Ал эмес башка бир хадистерде кимде ким мына ошол көз ачыкка барып, бирок ага ишенбей эле бара турган болсо, анда ошол адамдын 40 күн намазы кабыл болбойт дейт. Кээ бир адамдар мен ишенбейм, жөн эле барып койдум, эми кызык экен, кандай экен деп барат, демек ишенгин келип барып атат деген сөз, ошол адамдын намазы 40 күнгө чейин кабыл болбойт. Дагы бир угарман бар, угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен суроо берейин дегем да. Радиону басаңдатыңыз, андан кийин бериңиз. Эми ben көз ачыктарга барган адамдар бар го? Билбейм. Көз ачыктарга баргандан билбестен барып алса тооба кылсын, кайрадан келимесин жаңыртсын, бардык ордуна келет. Дагы бир угарман бар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Ва алейкум ассалам. Мен сен мен сурайын дедим эле, кыргызда монтип айтат экен го, Кураяка Куран өтпөйт дейт. Ошол жөнүндө жооп берип коесузбу? Рахмат. Кураяка Куран өтпөйт деген мага окшогон молдолордун чыгарганы.
Ana barganda masele aytып bергende kuru getirip koysanız kızıkça olup öyle ketkibиz gelbey bir nersebиz kemip kalganda bola berебиz da biz oşonun üçün moldalar ele kuru ayakka bata жүрбейт деп oşo bar Kur'an okup bergende tıyım berbesen ketpeyim dep aytkan sözü. Oşonduktan masele oşonday tuğanım. Ba bolbosum şariatta jok. Андай эмес, жөн деле ошол Кур'ан окуса сооп жете берет, ниет түз болгон болсо деген маани. Дагы бир арман бар. Assalamu alaikum Чубак ажы. Ва алейкум салам. Мен сизге суроом бар эле. Ошо куптан намаздан кийин витр намазын дароо эле чогуу артынан окуп кетсе болобу? Ошол жөнүндө сурап билейин дедим эле. Чоң рахмат сизге. Рахмат сизге болот, албетте болот. Hazreti Umar витр важип намазды таң атарга жакын окучу экен. Ал эми Hazreti Абубакыр дароо эле ысыгында окуп алчу экен. Биз да ошол Абубакырдын жолун жолдойбуз. Анткени эртең менен тура албай калабыз бул витр важип тахажжудка деп ойлойбуз. Ошол себептен окуйбуз. Куптан окуп, 2 рекет сүннөт окуп, андан кийин витр важипти окуп, дуаны кылып, анан уктасаңыз жакшы болот иншалла. Дагы бир угарман бар. Assalamu alaikum. Ва алейкум салам. Мен ушу сизге суроо берип кетейин дедим эле. Мен курбу кыздын сизге жете албай жүрдү эле суроосун берген. Ошонун ордуна мен өзүм эмесин билип кой дедим эле сиздин суроосун, ответин, жообун. Курбу кызым турмушка чыккан, биринчи турмушунан анан ажырашып, экинчи турмушка чыккан. Ал турмушунан ажырашып, кайра биринчи күйөөсү менен эллешти да, бирок бир экинчи чыккан турмушка чыккан күйөөсү талак бербей атат да. Экинчи күйөөсү кайра биринчи күйөөсү менен жашаш үчүн нике кылыш керек болуп атат да. Кабыл болобу же кабыл болбойбу? Эми мындай да бир тууганым. Эми сиз Paduşkanız aytып дейсиз, бирок падушкаңыздын өзү келип жолугуш керек. Ошондо биз биринчи күйөөсү менен кандай тавизде ажырашкан, экинчиси менен кандай ажырашкан, никелешкен, анан кайра кандай ажырашкан, ошонун баарын тактаганда балким экинчи турмушунда деле мындай бир никеси жок болгон болуп калыш ыктымалы бар да. Ошол себептен сураш керек. Анан такыр болбой калган учурда анда экинчи турмушунан талак алсын деп айтабыз. Бирок ошого чейин тактап билиш керек. Ал эми сиздин айткан сөзүңүз менен эле баардыгы ушундай болду экен деп мен мындай бир чечим чыгарып бере албайм. Мына ар жуманын жекшемби күндөрү, мына бүгүн базар күндөрү саат 10:30дан ошол 12:30га чейин, 11:30га чейин менин сабактарым бар. Айны 31 атайын аял заты үчүн. Ошол жерге келип тактап сурап кетсе болот. Эгерде уялса, жүзүн көрсөткүсү келбесе, жүзүн жанагыдай жолук менен жаап алса дагы болот ошол жерге келгенде. Рахмат сизге. Айны 31 Манас проспекти менен кесилишет. Рахмат сизге. Урматтуу бир туугандар, чындыгында көз ачыктарга баруу бул чоң күнөө. Ал эмес биздин УТРКдан ошол жанагы көз ачыктардын ааламдын сырлары дегенди көрсөтүп жүрдү. Өтө бир ыңгайсыз окуя болуп, көп адамдардын динден чыгуусуна себеп болуп калды. Ошондуктан биз бакчыларга, көз ачыктарга барбашыбыз керек. Эгерде биздин айылдарыбыз ушуга окшогон бир кесепеттүүлөр бар болсо, анда ошолорго мамиле кылуудан этиет болушубуз керек. Бүтүндө айылаларга каршы чыгуусу керек болот. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум салам ва рахматуллах баракату. Sizge bireyden soram. Men özüm 5 mal namaz okuyum, анан биздин үйүбүзгө кээде меймандар келип калганда бир эме болуп калат да, үйүм неудобный, кандай десем, бир батышты тээп уктап калабыз да, төшөк салган кездечи. Анан мындай салайын десем батпайбыз. Биринчи суроомда анан кандай күнөөсү деп. Экинчи суроом бул айтып коет жана сүрөткө тарткан күнөө болот депчи. Баягы сиз кылып калган ба фотоаппаратка түшсө күнөө эмес депчи. Ошо эки рахмат, Алла разы болсун. Рахмат. Эми жанагы кул жей мендет койрокту Кудай белет буйрукту, анан эми кыбыланы айластан тээп калсаңыз күнөөкөр эмес, бирок качан күнөөкөр болот? Атайлап тепкенде. Ушулардын намаз окуган тарабы, ушул кыбыласы, ушу кыбыласын бир тээп жатайын кандай болор экен деп шылдыңдап жатса ошондо күнөө болот. Ал эми сиздикиндей шарттарда анда ал күнөө эмес иншалла. Бирок коноктор кеткенден кийин анда ошо бутуңузду кайра кыбыладан башка тарапка буруп аласыз. Коноктор келгенде ошондой, кыргыз ошондой дайым ушундай бир сыйгер эл болот. Өзү кысылып атса дагы коногун батырган. Анан конокторду да түшүнүш керек. Тарыраак үйгө конокко келгенде тезирээк кеткенди эстен чыгарбаш керек. Адамдар көрдүңүздөр, кээде сиздердин айыңыздан адамдар кыбыланы тээп жатканга мажбур болуп калып атышат. Анан экинчи маселе боюнча, сүрөт тартуу боюнча, албетте фотоаппарат менен тарткан, сүрөткө түшкөн фотоаппаратчыны жанагы аны кантип айтат, кыргызчасын билбейм фотоаппаратты. Ошо сүрөткө алчу деп коебуз байтор. Ошол нерсени, бирок негиз дагы башка бир нерсе бар. Которот десе эле кээде бардыгын которуп, анан бир мында туура эмес жакка өтүп кеткендерибиз бар да. Ошон үчүн чет өлкөдөн келген кээ бир сөздөрдү ошол боюнча кабыл алган жакшы. Ошондуктан фотоаппарат тарткан адамды күнөөкөр деп айткандан алыс болот элек. Бул боюнча Египеттин
Türkiýemizin öz wagtynda mufti Hanafi alimy Muhammed Bahit Mutayyi aytyp ketken, andan günökör bolboýt, birok günökör bolbasa ele geçkele orsologunda barsalanda öyle süretke düşe bergen, bul da ysrap jakşy emes. Al emi kol menen tartylgan portretler tigi tartып oturбай ploşatyn aýantyn tegereginde oşol jep tartkandar oşol toora emes. Alar natürmort tarsın, peyzaj tarsın, göldü tarsın, mına göl kanday keremet tegereni tarta bersin, bir adamın ömürü jetpey tartkanga. Al emi jandun tartkanga şariat tyýyp salat aram bolar. Dağı bir ugarman bar, kulak sizde. Ugarman. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Men sura bereyin degem. Men bir tanışım boyunda bar, anан al dostu, kurbu kızı, mындай göz açık eкен da. Анан баскан турганында эле мындай тиги kurbu kızına bar, şu göz açıkka bar, mындай бул ишти кылып койдум, эмне болот деп эртең күнү сурай береткен да. Анан боюндайым бар, şu баласына hem таасир etпей ошону сурайын дегем. Täsir etpeyt, birok jakşy emes. Ayal kişi boyunda bar учурда koldan gelişinçe adal okat jep, adal tamak jep, adal susundyk içip, anan adal jürüş gerek. Ynda şirkке barıp kafirga bargandan albatta gelecekte kayrımsız bala törölüp kalış ihtimali var. Egerde balası karıganda anı karlar ünü taştap ketse, je ukpay alyn erişip ketip kalsa anda oşondan görürsün degen söz. Alga barganga bolboy. Turmatly bir tugandar, men oýlap atam, oşol bizde ekele kız oturup alyp telefondan telefon çalıp atyp, kalgan Kırgızstandyn bardygyna telefon tüýüp ataba dep men gaýtylap koýgum gelip atat. 68 06 06 bizdin telefonubuz. 0312 men çyksaňyzlar bolot. 68 06 06 Bişkek şahrynyň kodu. Dağı bir ugarman bar, kulak sizde. Ne var? Kulak sizde. Alo, assalamu alaikum. Aleykümselam. Mına yüzüde gartpadыңыз, belki tırıkpayt eken de oýlap attım elim. Kulak sizde. Вот мына Кыргызстан элине сизди сыйлап атат. Бардыгы ушинтип эле жанагы сиздин ушул түз эфирде бергениңиз өтө мындай маанилүү болуп атат да, бардыгыча. Рахмат. Мына элдер уже көп нерсени билбейт да, мына көп жаштар азыр сизди угуп, мына көп эмеңизди угат да, өтө мына сыймыктанып, мындай көп эл уже түз жолго түшүп калды. Рахмат, бактылуумун, бактылуумун. Эмне ушинтип эме кылып турсаңыз дейм да. Сизден башка элдер дагы мына допустим, мына чоңдорубуз дагы кичине прямой эфирге келип, мына адамдар кемчилигин сурап турса жакшы болот дейм да. Рахмат sizge. Sizlerge çoğun emeğe razıyız. Ömrünüzler uzun olsun. Nardayımın uşuntip yürü öğrenizlerde. Allah razı olsun bir tuğanım. Men de uçudan paydalanyp sizge, jana bizdi ugup turgan bardyk ugarmandarga, telefon çalgandarga, telefon çalgan kızlarыбызга, ejeleribizge, baykellerge, inilerge, ake-ükelerdin bardygyna men bakyt taýlay tileyim. Telefon çalbagandarga da, gebir adam telefon çalyp, birok jan dilimin ukkanda ugarmandar bar eken men köpdögen bilem. Mına Varkudadan çalyp atat, Moskvalyklar, Kırgızstandan, Oşton çalyp atışat. Hudaý taala barıňızdarga, jakşylarga şerik kılsın, jamandardan alys kılsın. Bardyk dilegen tileklerimizi kabul kılıp, Hudaýym özünden başkadan birneke suratbasın, muhtaç kılbasın. Amin, amin, amin. Dağı bir ugarmanybız bar, ugarman kulak sizde. Ugarman. Alo. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Azeke salamatsızlar. Salamatçılık Hudaýga şükür. Benim bir sorum bolup atat. Jol tartıp baratkanda, rulda baratsak, maşina aýdap baratkanda. Tün girip ketkende, mына mürjelördün janынан ötkende şu marhumdarga dep dua kılıp ötken günö bolboýbu tün mezgilinde. Aha. Soragız bitdi. Bitti. Rahmat. Jok gaýra sowup bolat ketip atkanda, birok gebir adamlar iki golu menen tigi ruldu koýup berip dur, iki golu menen dua algan toora emes. Antkeni taýgalanyp baryp siz da koşulup kalyşyňyz mümkin. Oşol sebepden ruldu koýup berip turup içiňizden ele koluňuzdan gelse Kur'an süresini okup bata kılıp bagışlap jön ele assalamu aleykum ey uşul jerdin eýeleri, Hudaý Taalam sizleri daýym kuçagyna alsın. Biz da sizleri gel bir gün bolsa bir gün koşulabız. Hudaý Taalam barybız jakşylaryň kataryna koşsun dep dua kılıp ötüp kete berseňiz bolat. Kolu жазып betke tartуу şart emes, al janagı kol boş adamlardyň kıla turgan işi dep aýtsak toora bolat. Hurmatly bir tuğanım, oşentip çındygynda göz açyklarga baru meselesinin oor ekenini aýtdyk. Egerde kimdir biri göz açykka işenbey turup dele, sınoo üçin barsa dele, anın namazı 40 gün geçen kabul bolboýt eken. Ana kabul bolboýt dese göz açykka bir baryp alyp turup 40 gün namaz okubay koy degen söz emes. Balki namazdın sowu jok degen mani. Dağı bir ugarman bar, kulak sizde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bizden atom Mirlan. Mirlan, Şu sıra elde değil canım.
аңлоого жана коёнго барса болобу мында атыпчы. Курсак ачып калганданбы же жөнө зериккенденби? Мында эми чогуу иштеген эмелеримде барып турушат да, эми көп эмес, анда-сандачы. Ошо чогуу барып келели деп мына барышат да. Мирлан мырза, ошол атыңыздын маанисин билесизби сиз Мирлан дегендин? Орусча маанисин билем. Ошо мир деген жана тынчтык деген болуш керек. Ланчы? Ланды ошо толук түшүнбөйт экенм. Мен айтып берсем капа болбойсузбу? Жок, капа болбойм. Мирлан деген сөз Амир Улан деген. Амир деген сөз бул ханзада деген. Улан деген жигит деген сөз. Ханзада жигит деген маани. Мисалы үчүн билесизби? Бухарада Мир Араб деген медресе бар. Бул Амирул Араб деген. Араб өлкөсүнөн келген бир ханзада куруп берген деген. Ошон үчүн жана кыргыз тилинде кээ бир сөздөр калып кетет дагы. Мирлан дегенде орусча жок. Орусча эмес, бул нак кыргызча. Амир Улан бул деген сөз ханзада жигит деген маани. Экинчи маселе боюнча коёндор сурооңуз бүттүбү сиздин? Ошо дагы бир ошо айтыңыз. Балыкка дагы азыр ушундай урук чачып жанагы эмелерин чачып аткан убак экен да. Ооба. Ошол убакта дагы мындай эме балык кармаса болобу ошол да. Түшүнүктүү. Рахмат. Амир Улан мырза, Мирлан мырза. Балык урук чачып аткан учурда кармаган арам болот, мамлекет тыюу салсын салбасын. Анткени ал балыктар көбөйүүгө милдеттүү. Ошол сыяктуу эле коёндагы ындай бооз болгон учурунда, бөжөктөрдү тууп, аны бөжөктөрүн карап аткан учурда, бөжөктөрүн ажыратып өзүнөн бөлө элек учурда аңчылык кылганга тыюу салынат. Эркектер насаа бир жөн, бирок эми коёнду барып кармап, анын көчүгүн ачып, анын эркек ургач экенин аныктап атканда анда кармап эле союп албайбы деген сөз келип чыгат. Демек атканга болбойт, арам болот бул учурда аткан. Бул жаратылышка кастарын тигип, шариаттын өкүмүн бузган болот. Анан башка убакта атып жеген болсо шарият тыюу салбайт ал нерсеге. Бирок аңчылык негизинен муктаждыктын себебинен келип чыгыш керек. Анан сөзсүз түрдө эле ошол бир бөжөгүн ыйлатып, коёнду аткандан эс албастан адам баласы башка деле нерседен эс ала турган болсо жакшы болот. Карап көрбөйсүзбү? Биз коёндорго аңчылык кылып эс албасак, башка бир мамлекеттер адамдарга, кээде мусулмандарга аңчылык кылып эс алып аткан учурлар дагы бар да. Ошондуктан бул жанагы бирөөнүн көз жашынан адам өзүнүн бактысын курган таптакыр туура эмес деп айтат элем мен. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Угарман. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Мен суроо бердим сизге. Радиоңузду басаңдатыңыз, кийин сүйлөңүз. Мен өзүм таксистмин да. Ада сойкулуктар түшүп калат да, кээде билип калам, кээде билбей калам, ошол жөнүндө күнөөмүз турушан дегем. Сойку экенин каяктан билесиз? Документи барбы же кандай? Жок, кээде ташып калам да, чыгып калышат да. Жок, эми кантип билесиз? Эми жасаган ички кыска кийсе сойку болуп калабы же айтабы сойкубуз деп. Сиз кантип билесиз аны? Ошолор неме иштеткен эмелеричи, мен ташып берип жака депчи. Ошону сурабай иштей берсеңиз болбойбу эле сизге, кызыкпайбы ким экендигине? Жок, ошол күнөө эмес билейин дегем, эске күнөө болсо ташыбайын деп. Албетте, сойкулар ташыганыңыз күнөө болот. Бирок сиз чыккан адамды сен сойкусунбу, сойку эмесинби деп сураган милдет. Мисалы үчүн бир поп чыгып калса, же бир баптист чыгып калса, бир теңирчи, мисалы үчүн Анарбек Усупбаев деген бир теңирчи бар бизде. Ошол чыгып калса ташый бересиз. Ага, сиздин акчаңыз арам эмес негизи. Бирок кайсы бир деңгээлде ошолордун сойкулугуна жардам бергенде мындай бир шериктеш болуп калуу коркунучу бар да, ошол себептен этиет болгон жакшы. Бирок билбесеңиз ташый бересиз, жөөттүн баласы болсо деле. Рахмат, сизге аман болуңуз, бактылуу болуңуз. Дайыма таксиде жүрөт экенсиз, Кудай таалам ар дайым таза ниеттеги адамдардын сизге клиент болуп, клиент деген кандай кылча, кардар болуп түшкөндүгүн каалайт элек. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Угарман. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Бизде бик суроо эле. Биринчиден жана даратка киргенде жеңил дараттан кагаз менен курактап коюп кетип атышат. Сизден колуктун боюнда бар эле. Анан коркунучу туудуруп атканын жана Курани Каримине дарыланас деген китеп бар экен, ошондо тумаар жазып бер дейт. Ошо туурабы туура эмеспи ошону билсем деген. Бүттү, рахмат сизге.
Эгерде жеңил даарат болгондо мындай кичи заара чыккан учурда анда ошол кагаз менен кургактап койгон болсо жетиштүү болот. Эгерде жанагы биз айтып коебуз жана нымдуу кагаздар деп, жанагы орусчасы влажные салфетки деп, ошону менен тазаласаңыз ал деле болот. Ал эми улуу заара чыкканда анда сөзсүз түрдө кагаз менен кургактагандан кийин суу менен жуу максатка ылайыктуу. Эгерде суу болбосо же мындай кыйынчылык болсо жанагы нымдуу кагаздар менен да тазалап сүртүү ошол негизги милдет аткарат. Анан боюнда бар учурда ошол Куран менен дарылануу деген жакшы, бирок ошол тумар кылып тагып алгандын кээде пайдасы болгон менен кээде кесепети дагы көбүрөөк болуп калат. Анткени адамдар ошол тумар сактайт деген түшүнүк болуп калса, анда ошол адам ширкке өтүп кетти коркунучу бар. Анткени адамды Кудай гана сактайт. Ошол себептен тумар такпастан эле ошол Куран аяттарын жаттап, жүрөгүндө сактап, ошону өзү менен баптап жүргөн болсо, окуп жүргөн болсо, ошону өзү жетиштүү айтат элем мен. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Менде бир суроо бар эле баке. Радиону басаңдаттыңызбы? Басам. Айтыңыз. Жана сиз айтып атпайсызбы, биякта көзү ачыктар депчи. Ошондо бир бияктан бир киши бар экен. Барсаң жана кадимки эле ихласты оку деп 40 жолу оку деп ушинтип айтып атат да. Ушундай моменттер кандай болуп калат дейм, биринчи суроом. Өзү көз ачыктагылабы негизи? Көз ачыкпы же ошо кандайга кирет, ошо түшүнбөйм ошонучу. Ошону мен дагы билбейм да. Ошол ыхлас окуга ошону айткан болсо эчтеке эмес. Бирок андан башка дагы момун сен жолуң ачылып кетет, анан момундай кылабыз, тигиндей кылабыз, эртең момундай кыласыз, мындай болгон экенсиң деп эле бакшылык кылып баштаган болсо, анда ошондо эме тиги коогон болот. Анан дагы эмнелер бар экенин билбей атпайбыз биз. Кээде адамдар чыгат дагы көз ачык болуп, ошону жашыруу үчүн намаз окуп, селдороп, жолук салынып атындаки бүт жанагы төлгөчүлөрдүн бардыгы жолук салынып алган, алдамчылар, аферисттер, шылуундар. Ооба. Экинчи суроом бар эле. Биякта өтүп кеткен ата-бабаларыбызга кээде түшүнгө кирип бир моменттер болуп калганда бир тууганым дагы кайра байланышат деп ойлойм. Өтүп кеткен адамдарга Куран окуп багыштаган болсо соо албетте жетет. Түшкө кирип калган болсо Куран окусаңыз жакшы болот. Негизи арбактар түшкө киргенде ошолор көбүн эсе бизден ошол дуа тилек кылып, үмүт кылып түшкө кирет деген маани. Же биз туура эмес жолдо жүргөн болсок, айттың ай сен мен билгенди билгенде, мен көргөндү көргөндө, мен туйганды туйганда, сен минтип жүрбөйт элең. Сен намаз окусаң болот эле. Акыйкат бар экен, Аллах Таалаң бар экени чын экен, тозок бейиш деген бар экен. Мына мен жаман кыйналып атам, же мен көрүп атам, сен ушундай болуп калба балам деп сизге, бизге айтып аткан эскертүүлөр. Дагы бир угарман бар. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Биз деген суроо эле биз деген бул товар сатып элек да. Новогодний товарларды сатса болобу, ошондой сатып алып алган болчумун да. Анан ошого мен кызыгат болуп атам да. Мен деген биз деген ушу намаз окуйбуз да. Анан деген ушу кандай болот, ошондо мен деген адалдап бакпай атамбы, сенямды дегендей. Ушуга жооп берип койсоң болот эле. Эми ал жаңы жылдагы жанагы жылтырактарды, жанагы тыртылдактардын бардыгын саткан бул эми макрү. Арам деп айтыш кыйын, анткени муну адамдар үйлөнүү тоюнда деле, башкада деле колдонуп аткан себептен аларды арамга чыгаруу кыйын. Бирок көбүн эсе жаңы жыл учурунда жаңы жылга алып тооктордун бардыгынын боюна жумурткасын түшүрүп, ызы чуу кылган себептен бул макрү деп айтабыз да. Анан жанагыдай өрт чыгып кетип, сарайлар өрттөнүп кеткен болсо, бул да күнөөкөр болуп калат. Бирок мындан кийин мындай кылбаңыз, бирок муну биз арам деп айта албайбыз, макрү деп айтабыз. Деги эле ошол жаңы жылга байланыштуу, 8-мартка байланыштуу ошол белектерди сатуу бул макрү деп айтылынат. Макрү деп айтылынат. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум ажеке. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Ажеке, бир суроо бар эле сизге. Биз аялым менен 7 жылдан бери жашап атабыз да. Айтыңыз. Бала боло албай, анан бир методдор чыгып турат, искусственный болуп, күнөөм ачык айтканда менден болобуз да. Анан эми ошо искусственный бала кылалы дегенбиз, ошо кандай болуп калат? Искусственный болгондо сиздин уруктуңузду алып салабы же бирөөнүн алып келеби? Ошо бирөөнүкүнө эле макул болуп атабыз, ошо үй бүлөбүз бузулбасын депчи, ошо ниет кылыпчы. Биз өзүбүздүкүнөн болбой аткандан аны бияктан кылбай ошо Москвадан кылат экен, анан ошого эсле мындай шариятта кандай каралган ошол жагынан ошону. Жок, сиздин уруктуңуз салганга болбойт экенби? Меники окшошпой атат да. Жок, тууганым, андай болбойт. Анткени ошол уруктук никелүү адамдын уруктугу түшүш керек, сиздин гана уруктугуңуз түшүш керек.
Sabır kılыңızlar, bala bagып alыңızlar, Kudayga dua kılыңızlar, darat menen жүрүңүzдөр, takva болсоңуздар бардык ордуна келет. Бирок башка бирөөнүн уруктугун аялыңыз салган болуп, анын үчүн аялыңыз ажырашып, таптакыр башка аял болгондон кийин анда өзү билет башка күйгө тийгенди. Бирок аялдын жатынына башка никеси жок эркектин уруктугун салдырган бул арам, бул зына болуп эсептелет, бул таптакыр туура эмес бир тууганым. Sabır kıldırыңыздар, балдарыңыз, инилериңиздин балдарына баксаңар жакшы болот иншалла. Же жөн эле балалуу болбосоңуздар деле бактылуу жашап, динге кызмат кылыңыздар, элге кызмат кылыңыздар, бардыгы жакшы болот деп айтат элем мен. Bir dua kılıp koyuyoruz. Dua kılam, Kuday Taalam sizlerge, jana bardыk perzentsizlerge Kuday Taalam salih perzentlerden nasip kılsın. Rabbana hablana min ladunka zurriyeten tayyiba innaka semi'ud dua. Bu Zekeriya aleyhisselam duası. Rabbana hablana min ladunka zurriyeten tayyiba innaka semi'ud dua. Kudayım jakşı perzentlerden versin. Amin, amin, amin. Ошентип сыкырчыларга баруу арам, күнөө, кузачыктарга баруу арам, күнөө, барып жолум ачып бер деп, анан ушул кыяматты айтып бер, келечекти айтып бер, ушуга күйөөгө тийсем болобу, буга алсам болобу дегендердин бардыгы таптакыр туура эмес маселе. Дагы бир угарман бар, урматтуу угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Men bir суроо берейин деп эле, бул мазар жөнүндө, мазарга барып сыйынып атышпайбы? Ошо жөнүндө айтып берип койсоңуз. Мазарга барып сыйынганда тиги манжылаттага барып, апшалаттага барыппы? Тууганым кетип калды. Бул ширк, мазарга барып сыйынган ыймандан чыгат. Биз мазарга зияратка гана барабыз. Барып, арык беркисин тазалап, ошол жерден дуа кылып, Куран окуп гана кайтабыз, бирок ошол жерге барып арвактардан бир нерсе сураган таптакыр туура эмес. Анткени алар Кудай эмес, алар ошол биз сыяктуу пенделер, бирок ушул жашоодон өмүрүн өткөрүп кеткен пенделер. Анан арвактарды кыдырып, мазарларды кыдырып, Сулайман тоого барып сыйынып жүргөндөрдүн бардыгы ширк ыймандан чыккан, намаз окуп, өздөрү маскировка кылып, жанагыдай бир сыртын краскалап, боектоп алганы менен ичкилигинде булар мусулман эмес. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Кулак сизде. Алло. Алло. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Men sizge bir sorum var edi. Ana men darat sigaret çegem, ana darat alıp, kanda içerim, toluk darat alınabı, bir dostum aytат, жеңил таратып алып кой, сырткы таратып алып койсоң болот дейт да. Анан чоң зара чыкканда анан бетине таратып аласың, толуну таратып аласың дейт да. Анан сигарет чегип турам, 5 мал намаз окусам, 5 мал ушундай дарат алып турсун эки полностью тарат да. Тамек тартпай койсоңуз болобу бир тууганым? Же кыйын болуп атабы? Тартпай койсом болбойт да, ошо эми Кудай кааласа Читайсыз иншалла. Түшүнүктүү. Дарат алганда ошо түшүнсөң, ошо мен ушундай болуп сигарет чегип алып дарат аламбы? Түшүндүм бир тууганым, түшүндүм. Сурооңуз бүттүбү? Бүттү суроом. Рахмат бир тууганым, Кудай Таалам сизге жана бардык тамек тарткандардын бардыгына тамеки деген сасыктан алыс болгонду Кудайым насип кылсын. Негизгиси тамеки тарткандан кийин, же жел чыккандан кийин, же уктап калганда анда кол дарат алып коесуз. Дааратканага кирип авреттер жууп отурбайсыз. Авреттер качан жууп истинжа кылдат, бул ошол жерден нажас келген учурда гана. Анан уктап калып, же мурду канап кетип, же жанагыдай бир жел чыгып кеткенде анда дааратканага баруунун кереги жок. Кол дарат деп эле жеңил дарат алсаңыз боло берет. Бетти жууп, башка мас тартып, колду жууп жана бутtu жууп, же эгерде бутуңузда масы кийилген болсо, анда бутуңузда мас тартып коюп. Анан дагы бир маселе, тамеки тарткандан даарат бузулбайт, урматтуу бир тууганым. Даарат бузулбайт болгону биздин аалымдарыбыз ошол тамеки тарткандар, тамеки тартпай калса экен, тамекиден мындай бир жийиркенип калса экен деп даарат алганга буйрушат да. Бирок тамекинин жыты менен мешитке кирген кыйын, намаз окугандагы жагымсыз. Ошондуктан тамеки тартпай коюңуз, атыштаганга чейин тамеки тарткандан кийин оозуңузду жакшылап, жанагыдай жеңебиз жана идиш жуйт го, жанагы мила деген самын бар. Ошо менен чайкап жууп алсаңыз иншалла жакшы болот. Ошондой. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Кандайсыз, устаз? Elhamdülillah. Kudayga şükür, rahmat. Мен сизде бир суроом бар эле, ошо такава менен жанагы фанат деген сөздүн айырмасы кандай? Биздин ажыларыбыз ушуну айтып келет, бул фанат болбогу эле депчи. Ошо фанат менен такаванын кандай айырмасы бар? Мен түшүнө албай келем да. Болду сурооңуз бир тууганым.
Bitti. Rahmat sizge. Takva деген söz Kuday Taalam buyurganды atkарып, тыйгандан тыйылып, пайгамбардын ак жолунан чыкпай жүргөн адамды таква пенде деп айтабыз да. Ал эми фанат деген сөз бул ошол чет элден келген сөз дагы, бул ошол жанагы түшүнүп түшүнбөй эле ошол диндин таламын талашып, анан түшүнбөй эле ошол жөнүндө иш туткан адамдарга айтылат. Арабчага айтканда же кыргызча көр таква. Кээ бир адамдар бар, чыныгы таква, анан бирөөлөр көр таква. Ошол динди өзү каалаганда түшүнөт дагы, өзү каалаганда таквачылык кылган, мына ошол фанат, мына ошол көр таква. Ал эми чыныгы таква бул милдеттүү, бул ошондой болуш керек, ал эми көр таква бул жаман нерсе. Тагыраак айтканда радикал деп айтсак бул, чектен чыккандарга айтылат бул маселе. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. Sizge биздин сурооубуз бар. Бүгүн бакчыларга жардам берип, теле радио гезиттерин жарыялап бергендерге да шериктеш болгон үчүн күнөө болуп калбайбы? Бул биринчи суроо. Экинчи, гороскоп боюнча да жылдыздар төлгөсү деп алдын ала айтат го, мисалы, жаңы жыл келатат деп, бул жыл мындай көйнөк кийиш керек, мындай тамак дастарканга коюш керек деп алдын ала айткан, уга бергендер бар да. Ошончо туура болобу? Үчүнчүсү, ошол бүгүн бакчылардан кантип сактанабыз? Кайсы сүрө Бакараны окуса жакшы дейт, дагы кайсы сүрөлөрдү окуп кантип сактанышыбыз керек? Рахмат бир тууганым. Биринчиси, бүгүн бакчыларды, көз ачыктарды рекламалаган гезиттер бар да. Чындыгында ошондой гезиттер, журналдар, радио, массалык маалымат каражатынын бардыгы күнөөкөр болот. Эч убакта булар жарыбайт. Эч убакта булар жарыбайт. Ошондуктан жана аалам сырларын тарткандар дагы жарыган жери жок. Кудай сактасын, булар дегер тооба кылбас үй бүлөсүндө бактсыздык келет. Ошондуктан мен айтарым, ушул жерин айтарым, бардык ошол радио теле кызматкерлер, директорлор, гезиттин ээлери, журналдын ээлери ошол көз ачык бакчылар чыгарбаш керек эч убакта. Ошого чыгарганда ошолорго себеп болгон күнөө, күфүр болуп имандан чыгып кеткендердин себебине мына ошол биздин гезиттер дагы себеп болуп калат. Анан гороскоп, жылдыздар төлгөсү деген бул туура эмес, бул дагы ширк. Жылдызга карап айткан жылдыз илимин окуп үйрөнүү болот, бирок ошол эмне жанагыдай бир түндүк менен түштүктү, батыш менен чыгышты айырмалап билип, жана башка ошол жанагы астрономия илиминдеги керек нерселер үчүн гана. Бирок ошол нерседен тагдырды тапкан, тагдырды айтып берген нерсе, бул дагы Кудайдын жанагы гайыпты билүүчү илимине шерик болгон болуп, адамды имандан чыгарат. Гороскопко ишенбеш керек. Ошондой эле гезит журналдарга чыгарган гороскопторду сатып алган, окуган дагы болбойт. Эгерде кимдир бирөө гезитине гороскоп чыгарса, көз ачык бакчыларды чыгарса, анда ошолорго бойкот кылып, алардын гезиттерин сатып албаш керек. Анан бүгүн бакчылардан кантип сактануу керек? Албетте азан айтылганда, албетте Курандын деги эле бардыгын окуганда ошондон аракет кылыш керек. Андан сырткары ошолорго барбаш керек. Анан тигилер бизди сыйкырлап кое турган, башка боло турган болсо, анда таңкы жана кечки зикирлер деген бар. Ошол зикирлерди айтып турсак, иншалла бардыгы жакшы болот. Бул боюнча мен мына мусулмандын чеби, мусулмандын коргону, маснун дубалар деген китепчелерди алып окуганды мен сунуш кылат элем. Ошондо көп нерселер жазылган. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Чуага жетке суроом бар эле. Мисалы адал арам жөнүндө. Мисалы биздин бир малдар машина коюп кетет же тоздон учуп кетет да, жылкы деп коелу. Ошолор кандай болот? Аны биз кыргызча алып келип кызыл батырышып коюп атабыз туугандарга бөлүп. Анан жана мергенчилер жөнүндө. Тоздон барып кийип атып атат, башка атат. Келип ошону жешет. Ошо арамбы же адалбы? Ушуну билебиз эле. Рахмат бир тууган, урматтуу бир туугандар, биз түз эфирдебиз Марал ФМ'де. Биздин ачкычыбыз 0312 менен 680606, 680606, 680606 бизге байланышка чыгып, жакшы пикириңиздерди билдирип, анан бизге жакшы пикир айтсаңыздар, биз абдан сүйүнүп калабыз деп айтам. Адал арам боюнча эгерде малды машина уруп кетип, зоодон кулап кетип, өлүп калса, анда ал арам болот. Аны таратканга дагы тиги адамдарга тигинде бөлүп берип үлүшкө денгене деп, дангене деп. Андан кийин аны жеген дагы арам болот. Бирок ошол уруп кеткенден кийин барганда жаны чыга элек болгондо бучак тийгизип муздап калып, же бир жерине кан чыгарып, бисмиллахи Аллаху акбар айткан болсо, анда бул убакта адалга чыккан болот. Анан мергенчилердин алып келген кийиктер эгерде атып атканда бисмиллахи Аллаху акбар деп туруп мылтыктын милтесин баскан болсо, анда ошол учурда адал болот. Анан атып алып туруп кийин анан алып келип жеген болсо,
bolsa bismillahs jok, anda bul aram bolup kalat. Birok oşol atıp atkanda bismillah aytam dep turup birok alaksyp ketip ayta alбай kalsa, birok jüreginde bismillah bar bolsa anda bul dagы adal bolup eseptelet. Dagы bir ugarman bar, kulak sizde. Ugarman. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Bizde de bir sıra var ile şu sana kalbasalar, akkaraçkalardır halal dep atpay, oşolor jönündө aytıp koysoňuz anan. Siz davatка 3 gün çıkışka göz karашыңыз kандай? Bütüp soruňuz. Bütüpdir. Bütböse ketpeyt ele. Urmatly bir tuğanım, kalbasa degen söz bul oşol janagı çuçuktun ele orusçası. Anan çuçuk adal desen kalbasa adal, çuçuk aram kalbasa aram, андай emес. Jasalgan produksiyaga jaraşa, içindegi azıktarga jaraşa. Eger adaldanıp soyulgan etten jasalgan kalbasalar bolsa, çuçuklar bolsa jakşı. Anan eşektin etinden eşektin azrayba moda bolup ketpedi. Ötkönde Bişkekte men okatda dep, oşol eşektin etinden çuçuk kılgan bolsa albatta aram. Жылкын etinden adaldan soysa adal bolot. Oşol siyaktı ele mesele. Alem akaraçka degeniniz toğuktun sanı degen söz. Negizi birok akaraçkadan eti et bolgonca şantkeni oşol batışta Amerikanın özünde misal üçün oşol jana toğuktordu soygondo oşol janagı ukol alardın sanına sayılatkendagi oşol korkunçtuluğu toğuktun sandarında kalatkendagi alardın köküröktörün özdörü jeyt eken. Anan janagı jarabay kalgan sandarın bizge jönötöt eken degen malumatты men okup bildim de oşol sebepten аны jebegenge hareket kılış gerek. Kana munun kökürögü, kana munun kanatı degen mani da oşogo akaraçka dep toğuktun sanı bölünüp koyulgan bolsa, аны jegenden etiyat bolgon jakşırak dep aytar elem men. Dagı bir ugarman bar, kulak sizde. Ugarman. Assalamu alaikum dep aytsaňyz. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Emi radioňuzu basandatyňyz. Atım Gulanda. Radioňuzu basandatyňyz. Gulandayım. Emi söýleňiz. Aytyňyz. Nasil oroza garmaylyk dedigele. Erteň men kança dowus jabap bolsa şonu aytyp koýalım. Siz namaz okuysuzmu? Jok. Namaz okuýan ekse? Yok. Namazın kalendari barmı jok buýda? Jok. Munday kılasız. Suraňyz bütdi negizi. İyi bitti. Rahmat sizge Gülandayım. Urmatly Gülanda, munday kılasdagı siz meçitke barıp oşol жерden namazın kalendaryny alıňyz. Satyp alsaňyz bolat. Ana oşol jerde janagı taň atkan degen jer var. Oşogo çeyin oğuzdu bekitip kalış gerek dagı. Anan geçinde şam degen wagtlar gün batyusy, oşondan kiyin oğuz açuňyzga toora gelet. Anan siz nafil orozo tutkanыңыз jakşı, anan farz namazды başlagaňyz andan dagı jakşyrak. Oşonduktan geliňiz. Kalender alıňyz dagı mına bugün kuptandan başlap hazır namaz okup başlaňyz. İnşallah bardyk orduna gelet. Dagı bir ugarman bar, kulak sizde. Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Azike, bu kara dua boyunca kanday karaysiz? Şu biz jaktan boldukilerden beri oşoga barıp atat da. Göz açık siyaktı emeken oşoну. Bütdi soraňyz. Bitti. Owa. Rahmat, birok sizge çeyin dagı bir tuğanybız davatçylarga kanday garaýsy degen sözdü aýtdy. Men unutup kalypdyrmyn. Men öte jakşı garaýp, öte men koldowçulardanmyn, tarapdaşlaryndanmyn, dawatyn jabulusyna karşı bolgon adamlardanmyn. Birok tileke garşy akyrky учурda dawat jabılsyn degen sözler çygyp atat. Albatta biz dawatçylar da gede günökör bolup kalabız. Maşfaraga başı ýewesden çaş döstürüp alyp, anan giyin maşfarada çeçilgen giyim giýwesden, Pakistandykyň, Araplardyň giyimini giýip alyp, köçege samsalap çygyp ketken sebepden balkim koomçuluktan dagı ters pikir çygyp atkandyr degen pikir gelet de, şonduktan gele muftiyatda mına davat bölümünde, çoň maşfarada mına Usta Sirajidin, oşol Makbul Şeyh, mına muftiýibiz, mına oşol büt oşol Ravşan Dambulda mına ke Bilal Hacı var davat bölümünde, Abdurrahim Şeyh bar Karabaltada aýtor. Oşol janagı buzuruk çoňdordun sözlerini ugup, anan oşol maşfaradan çıkpasak oşondo davatga ziyan gelmek emes da. Demek kayсы bir dengelde davat jabılsın dep atkandarga oşol çekten çıkkan janagı yakınçı bolup atkan davatçı bir borlarыбыз günökör dep ben aytar elem. Anan 3 gündük 40 gündük degenlerdi men koldoyum. Bul jakşı nerse. Albatta bala çakany muhtaç kılıp koýuboston, alardy karızı kılıp koýuboston, alardy karjylagandan kiyin atenen urusatı menen, ayaldın urusatı menen çıkkan bolsa jakşı dep aytat elem men. Bu bizden birinci mesele. Andan keyinki meselemiz, men hazır buğa jogap berem dep atyp bir tuğanybızdy sorosun unutup da kaldım. Bir tuğanybız emden aýtdy, men bilbey kaldım. Mına hayradan aytas degen ümitdem, men жазбай kalypmyn, geçiresiz. Dagı bir ugarman bar.
Ugarman kulak sizde. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Şuna bir soru var sizge. Kurban ayet, oraz ayet turalı. Bana ayet turalı bir ayet daha var. Kurbanlıktın meçitke parayla, meçitke parayla depçe. Bu son meçitke parayla bir ayda misalı 20-25-30 yıldan kurbanlık var eken. Bu sonu diye bu sol yerde oturuşat, anan askanların tövüp tüyeşetkende uğurtağız, başka uğurtatkende. Bu sol jaksı mı diye jaman mı diye kurbanlıkta үйге kelip жекке чыш керек. Буга кандай көз карашыңыз бар? Bunu uqtuk, başka kıldık, sonra mende başında kurbanlık öttü, sonra nefsleri gördük de biz. Buna kanday karayız. Kurbanlık da üye kelip Kur'an okuş gelince meçitte, siz bu meçitte degeniniz Arap etkende adam meçitte oturat, arka jağına oturup alıp, çay kaynatıp, jaş ballar kızmat kılıp, al жерде içip atışat. Buna kanday göz karasыңыз var? Rahmat Birtuğ hanım. Çındığında kurman ayet ötkörgön adam üyünde ötkörgön jakşı, kurmandık çalan atken üydegiler dağı jesin. Anan biz janağı gebir adamda şarjerinde üyde el çıkırganга üyge batpay kırat palan tükün degen uçudan da meçitte aytkan jerimiz yok, medresede aytağız. Baldar okusa şok aparıp berse, oşolordun bir cumalık, iki cumalık azığı olup kalat. Oşonday jakşı, misal üçün arça beşik aparsın, bu koytaş kaparsın, araşan kaparsın, kölmök aparsın, İslam Üniversitesi gelip bersin, baldarga bölüp beremiz, kızlarga bölüp beremiz. Bular oşonu bir cumalap jese soğup bolot degen mani. Alem bir adam üyünde adamlar çıkırıp tamak aş kılıp berse, elbette bulacak şantkeni kazandağı may, çömüşdağı may, üydegi baldardağı sorpoş ilen geçet bul jakşı mesele. Anan janagıdagı ısrap kılgan taptaka töremis. Anan gebirler meçitke ber degen menen, yok, meçit kurmandı kabul turgan jer emes. Meçitin janında medrese olsanda bir jön. Üyde kılgan jakşı, anan üyge gelip moldekeler cep batasını berip keteversin. Dağı bir ugarman var, kulak sizde. Alo. Kulak sizde. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Wa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizim sıramızın böyle, yakında uylanır dedik. Yani bir kız da tek turmuşka çıkan eken ne bu? Büyüsü talak verdiğimde aytıp durgan, biroq bunday ajrashganday ko'p bo'lib qolibdi. O'sha qanday atayın sırap talak aş gerek beti büyüsünden je şart emesdi. Birtuğ hanım, radyonuzu basanda tuvalsanızca. Em boldunuz bu soranız? Rahmat. Bundan keyin telefon çalganda esiңерде bolsun bir tuğandarım. Biz bir tuğanbız. Radyonu basanda tuvalganınız jakşı bolot. Mani veriş gerek. Anan bizim telefonumuz 68 06 06 0312 menen Üylenel dedi gelek, anan keyin tapkanımız murda turmuşka çıkkan eken, anız talak bergen berbegeni belgisiz deyt. Elbette buga biz жооп бере албайбыз. Egerde murda üylenelek bolsoňuz, anda siz dagı turmuşka çık ele kızga üylengöndiğiniz makul, jakşırak bolot. Negedir akırkı wagtda oşol murda turmuşka çıkkan gelinderge jaş jigitlerin üylengen uçular köp kattalıp atat. Ben aytat elem, teң-teңi menen tezek kawa menen bolgon jakşı. Antkeni murda turmuşka çıkkan ayal zatının kökörөгөндө başka bir erkektin elesi var dagı. Ana sizden oşondan kütkön nerseni kütö beret dagı sizde kıynap koyuşu mümkün. Oşon üçün boyga turmuşka çık elek kızdarga oşol üylenbögen jigitler üylengöndügü makul, üy bülönün beken bolup süýünün beken bolgondugu jakşyrak dep aytat elem men. Anan emi birok süýü degen kıyın nerse eken, ana özüňiz bilesiz. Birok tigi talak algandygy tak emes bolsa, anda taktatış gerek, moldalarga jolugup, oşol başının boş je boş emes ekendigin bilip, egerde başı boş emes bolsa, başını açıp alusu gerek bolot. Dagı bir ugarman bar, kulak sizde. Ugarman, kulak sizde. Wa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Uğuatam. Rayonun Asılbaş ayılı var go. Asılbaş. O şeyde jana Kupan degen var go Moldoke. Bilmedim, aytыңызчы. Osol kişi bayağı bizde jarım men ajrashkam da. Osol kişi aytıp oldu, jaşoğum oldu. Anan? Anan bu kanday? Aga şeyiş gerek mi je bu kanday? Bilbeyim men, al Moldoke menen süýleşken jokmu, sizdin maseleniňizdi bilgen jokmu, men hem Kuday emesmin go. Sizdiki kara tura emes dep aytyp. Taktap sura kıla Moldokelerden. Eger dağı işen albasaňyz, anda çoňorak Moldokeden suraňyz. Oşentiniz. Oşon aytdım da bayağı. Sen yakal, Kudayga işen, aga işen.
Жок, андай эмес. Кудайга ишенак ишенбе эмес. Молдо эгерде ал Кутман мырза илимдүү болгон болсо эмне үчүн ишенбешибиз керек? Болгон анын үчүн анда сурабаш керек болчу. Кандай сураганда сизге жага турган жооп берсе ишенип, анан жакпай турган жооп берип ишенип, сизге ал эмне народный маркет беле эмне деген сөз жок. Ишенбесе башынан баштап барбаш керек, ишенгенге барыш керек. Ошентиңиз бир тууганым. Рахмат сизге. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Урматтуу бир туугандар, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Чубагачы бизде бир суроо бар эле. Мына каза намазды мисалы, каза намазды толук окулабы? Мисалы акшыр намазына 4 рекет болсо 4 рекеттен. Сурооздан баягы насбай тууралуу. Айтып берсеңиз, насбай дарат, насбай чегип намаз окугандар кандай болот? Рахмат. Түшүнүктүү. Каза намаз, эгерде намаз кандай учурда каза болсо, ошондо каза кылат. Мисалы үчүн 4 рекет окуп аткан учурда каза болсо, анда 4 рекет каза кыласыз. Сапарга чыкканда каза болсо, 2 рекет касыр кылып каза кыласыз. Мына ошондой тартип. Ана эми насбай боюнча бул да дарат сындырбайт, бирок насбай чеккен макру тахримиге чейин барат. Бул күнөө, анан билесизби, бул тооктун тезегинен жасалат экен. Аны мен интернеттен көрдүм, анан айткандар чын деп айтышты. Анан эми тооктун тезегин жеп алса деле дара сынбайт да, бирок ал деген өтө арам болот да. Бул сасык, билесизби? Тоок деген кандай жаман. Анан ошон үчүн мен насбай чекпегиле дейт элем. Көргөндө элестетиңиз тооктун тезеги деп. Анан таң калам адамдарга насбай чегип жүрө жакшынакай оозунда Алла деген келмеси бар, кийин насбайы бар. Астагфирулла. Такыр болбой чеккенге. Угарман бар, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракат. Радиону басаңдатыңыз. Sizge Allah razı olsun. Rahmat. Maralar Allah Teala razı olsun. Rahmat. Söyölgede. Men sizge bir sıra öğrendim ile. Men özümü süre tartamda jana bir kızga жооп бердиңиz. Кээде ушул атайында сурам келгендер болот да, тарт боюнча. Тарт бересизби деп. Анан ошо тарт берем кээде. Мен өзүм да жакын арадан бери намаз окуйм 5 маал. Анан ушул күнөө болобу, аябай чоң күнөөбү, же кандай тартыш керек эле, тартпаш керек. Ушуга жооп берсеңиз, биринчи сурооз. Анан экинчи сурооз болобу, дааватка аябай каршы болотпу, мындай Өзбекстанда, Түйүн салты, Тажикстанда да, Казакстанда, Орустарда да. Эми аякта саясат өзүнчө башка да бөлөк. Аякта жеке бийлик. Ооба. Алар айткан жасайт, мына бүгүн тажиктерде аттым да коюш керек, динде коюш керек деп көмүлөр чыгарып атат жакындар. Эмне үчүн ошо Кыргызстан ошолор биз туурай беребиз да ошолорду. Ушунун артында бир эме жатат го, бир атай заказ берген кишилер бар го дейм да. Жөөптөргө да ишенсең да. Бул даватта мисалы, даватка чыккан мен өзүм даватты аябай жакшы колдойм. Мен ошол жактан тамекини тыштап келгем. Мен ошол жактан 5 маал намаз өткөм. Жаман араттардан, жаман милletтерден кутулган. Анан ушуга түйүн салган аябай нааразы болуп атабыз да. Анан көчөдө 5-чи каналдан көрсөтүлөт. Ак үйгө намазкана ачып уже бүтлө басып алды намаз окушу эле деп. Ошол да туура эмес деп, ошол кандай деп түшүнөбүз да, кандай түшүндүрүп беребиз. Эмне үчүн ушу каршы чыгып атат, илимге деле каршы чыгып атат, намазга деле каршы чыгып атат, эми дааватка деп баштадым ки, кийинчи деген анан такыр намаз окуп алып деп чыгат го дейм. Рахмат, бир тууганым. Эми бул жанагы Жанар Акаевдин сөзү, Жанардын сөзү. Ал жакшы эле журналист болуп жүргөн, анан ошол жака чыгып баргандан кийин эмне болду, ал түшүнөн чочуду бала, же ошол креслого жеткенге көп кетти. Мен дагы түшүнгөн жокмун, бирок намазкананы карап чыгышкан. Ошол жердеги орустар айтса бир жөн эле, бирок ошол Жанардын айткандыгы таптакыр жарыбаган иш болду. Бул жеке эле өзү эмес, СТБК партиясында дагы мындай бир шек түшүрүп коюп атат. Анткени президентибиз намаз окуган ушундай бир адам болуп атса, анан бул чыгып алып туруп намазкана деп айтып аткан таптакыр туура эмес маселе. Бул жанагы өлө өречки койчунун таягына сүйөнөт дегендей кеп болот. Кудай таалам ошол Жанарга хидаят берсин.
Bul taptakыр tуура emес. Adamlar işenip ana şaylasa, andan keyin çıkıp alıp namaskanaga asılgandygy çöntögüne bir tiyin getiribese, ana oşur Ahunova degen çıkıp alıp bir nekeni süylep atat buyakta. Kuday taala oşulara hidayet bersin. Oşol MPO'da sırttan gelen akçaların kantip aktaştı bilbestен hem oşol adamdardын musulman bolgonduguna şek keltirgende işlerdi kılıp atkan taptakır tуура emес masele. Oşol deputatlar çeçken bardygy болгон orduna gelgen, эми кайра козгоп чыккандын кандай кереги бар эле? Ошондуктан мындан кийин добуш бергенде шайлаш керек. Ошол кана ошол жанардын өзүнүн округуна чыгып айтыш керек. Давай сен кет башка бирөө келсин. Эмне сен мындай кыласың деп. Эмне мынтип тилине оозуна келген сүйлөй берет. Бул журналист болгондо туура. Журналист деген элди бүйүрүн козгоп, ар некени сүйлөш керек, чыгыш керек болот. Депутат деген кичине оозун карап сүйлөш керек бир некени. Оозун бар экенде бардыгын чозуп сүйлөй бербестен. Ал депутат болгондо аксөөк болуп кетип, бардыгын башкара турган бирөө болуп кеткен. Жок, ал деле карапайым адам болгону ошого сүйлөдө укук берди. Болбосо укук кайра алып коюш керек. Мына өткөндө 5 жыл болгон депутаттардын азыр алар депутат болуп эле жөнү жүрүп аткан болот. Демек, ошол таптакыр туура эмес. Таптакыр туура эмес. Демек, ниети бузук экендигин, кыргыз элине мусулманчылыкка каршы экендигин өзү билдирип койду. Кудай таалам өзүнүн жазасын берсин. Анан экинчи маселе, даватка каршы айтып атпайсызбы? Ошол Орусияда башка саясат деп. Ушул сиз түшүнгөндү биздикилер түшүнбөй аткандыгына мен дагы таңмында. Орусия ал кафыр мамлекет, православие өлкөсү. Өзбекстан менен Казакстанда аларда деген таптакыр башка саясат. Бизде болсо Кудайга шүгүр, падышабыз намаз окуйт, спикер намаз окуйт, парламентте намазканабыз бар. Дүйнөдө биз эле аянтка чыгып айт намаз окуйбуз. Кудайга миң мертебе шүгүр, сакалы бар муфтийибиз бар. Дагы эмне керек бизге мен түшүнбөйм. Ошондуктан жок, мен дагы каршымын даватты жаптын дегенге. Анан сүрөт тартуу боюнча сүрөт тартканыңыз болбойт. Бул арам тууганым анткени пайгамбар алейхиссалам осуятында айтылынат. Кимде ким жандуулардын сүрөтүн тартса кыяматта Кудай таалам ошого жан киргиз деп кыйнайт экен. Анан дагы бир нерсе, адам сүрөт тартып атканда, ошол сүрөттүн кирпигин тартып атканда азыр мына ирмеп ийчүдөй кылып тартып, анан көзүн карап атканда көзүнөн бир мээримин көрсөтүп, же ыйлап атып, же күчүн каарын келтирип атып, айтор ошол сүрөткө жан киргизип жиберүүгө дал бастаган шайтандын аракети адамдын сүрөтчүнүн көкүрөгүндө болор экен да. Анан ошондон ширк пайда болуп калат экен. Демек, ушул нерсени шариятыбыз тыюу салган, бул арам нерсе. Ал эми жаратылышты кадим тарсаңыз боло берет. Аллах ыраазы болсун. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум, Хажике. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кандай Хажике, жакшы, мен Кудайга шүгүр, рахмат, Аллах ыраазы болсун. Бир-эки сурообуз бар эле. Айтыңыз. Биздин келинчегибиз нет айдмор иштечи да. Анан кийин баягы декреттик немеге чыгып баягы төрөгөн. Анан кайра жумушка чыккан бала соңуна жумушка барса, главврачы жолук менен жүрөт да, өзү намаз окуйт үйбүлөсүнөн. Жолун чечсең иштейсиң деп койгон да. Жолун алсаң иштейсиң. Анан мен мага звонок этти, мен болбойм, чечпей, аны иштебей эле кой деп койгом. Ошо менен иштебейт үйдө. Анан айыл жерген тургандан кийин укол сайдырган көптөр келет үйгө. Ооба. Анан мен айтам, болбойт. Сен иштебегениң сайба. Эртең бирөө жан бирдек болуп кетсе, биз жооп берип калабыз. Анан ошо мен эми сайба деп аны тыйып атам да, болбойт деп. Больницада ошо немелер бар, медсестер ошого сайды деп деле болбой келе берет. Ошону кандай неметсеңиз сурайын дедим эле, кандай күнөөкөр болуп калбайсызбы мен сайдырба деген себебинен. Бүттүбү сурооңуз? Рахмат. Биринчиси, ошол жанагы деректерди сотко бериш керек, главврачты. Жолук менен келбе, жолугун чечсең алам деген үчүн биринчиден бул тозок ылайык сөз айтып атат, адамдын укугун тебелеп атат. Ал чоң адам, анын дин кармоо укугу бар. Биздин баш мыйзамдагы адамдын дин кармоо укугун тебелеп атат. Демек, адамдын укугун тебеледи. Биздин баш мыйзамды бузгандыгы үчүн тиги чоң доктурду сотко бериш керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, эгер аялыңыз чындап эле ошол медайым болуп өзүнүн кесибин жакшы билсе, анда ошол жанагыдай жөнөкөй бир уколдордун бардыгын жасайып бергенде зыяны тийбейт. Анткени адамдардын бардыгын эле тиги врачка барганга башка боло мүмкүнчүлүгү коңшу колон тууган урук болуп калганда сайып берген жакшы. Анан бирок шектүү болуп калган нерселерди сайып бербеген аракет кылыш керек. Анан көбүнчө аялдарга сайсын дагы эркектерге сайып бергенди баштатканы макул, анткени эркектерди ошол барып эркектерге сайдырып алсын деген сөз. Же такыр эле болбосо, анда ошол жанында башка бирөө карап туруш керек, аялыңыз жалгыз алар менен калбаш керек. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Алейкум ассалам, бир тууганым, балам, кандай? Канчага чыктың сен?
5'ke 5'ten keyin kança gelet bilesingmi? Maşallah, Kuday Taalam ömürün versin. Bardığımızın perzentleribizge Kuday Taalam uzun ömür versin. Bizdin baldarыбыз ата-энеси Россияга кетип, Казакстанга кетип, же Сирияга кетип, анан балдар жетим калбасын. Балдарыбыз ата-энеси менен бирге балалыгын балалыктай өткөрүп, балалыгында каалаганын жеп, каалаганын ичип, ойноп, эс алып, рахат менен балалык өткөрүп, кийин өздөрүнүн балдарына дагы бактылуу балалык тартуулаганды Кудай Таалам насип эткен болсун. Амин. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Assalamu alaikum çoğuz. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Allah sizden razı olsun. Bizim sorumuz var hele. Biz magazin işletiyoruz da gül satkança. Anan налоговойдан kişiler gelip özdörü предлагать etip atsa şu 1000 so'mlar koyulan налог төлөп öyle depçi. 3,5 ming төлөш керек экенде. Анан биздин содабыз тилек ичинде өтө көп эместен ошону кандай кылсак болот. Бул биринчи суроомда. Экинчи суроом болсо ошо келинчегим ооруп атканда белинен грыжасы бар экен да. Бир врачка барып дарыланыш керек болду да, эркек экен да, өзү бара берсе кандай болот. Убактын бош кое калдык да. Ал врач эмне же бел ооруйбу? Бел ооруйт да, манолист экен да врач, ийгин алган. Белин мындай массаж кылат экен. Массаж кылып, ийне сайт дарылайт. Балдарыңыз бар, чоңоюп калган балдар барбы? Балдарыбыз жок, ошо кичинерээк да. Инилери, сиңдилери барбы аялыңыздын? Инилери бар, сиңдилери бар. Достору, подружкалары барбы? Бар. Айтор бирөө менен бар, жалгыз барбасын. Бирөө карап туруш керек эме кылганда, шарият боюнча. Макулбу? Ооба. Чоңоюп калган балдар же иниси, же кайниси болбойт, же кайын сиңдиси, же сиңдиси, же подружкаларынан бирөө жетелеп алсын. Же коңшулардан бирөө жетелеп алсын. Жалгыз барбасын. Анан экинчи маселеңиз боюнча, албетте мамлекетке налог төлөгөндөн мамлекеттин жакшылыгы көп болот. Ошондуктан мамлекеттин өзүнө төлөгөндө аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн мен өзүм мына ошол мамлекет тараптан келген бардык жанагы мында буйруктарды аткарганга аракет кылам колдон келишинче. Мисалы үчүн мамлекет от жакпагыла, көмүр жаккыла дегенде мына былтыр мурдагы жылы кышы менен көмүр жагып, кечке эле качегар болуп көмүр жакчы болуп кеттик. Ошону укканга аракет кылдым. Эч качан свет урдабаганга аракет кылам колдон келишинче. Светтин акчасын төлөгөнгө аракет кылам. Ошол сыяктуу мен дагы бардык жарандар чакырат эле, мамлекет биздин өзүбүздүкү. Анан мамлекетибизди ошентип кордой берсек анда жакшы эмес. Эми менин 2000 сом, 2,5 сом акчам менен каяка барат үшар жок. Ошол нерсе жетим балдар үйүнө барат. Ошол нерсе жол түзөлөт. Ошол нерсе менен биздин айтор көп тешигибиз бүтөлөт да, урматтуу бир тууганым. Демек келгиле бардыгыбыз ошол салыктардын бардыгын өз убагында туура төлөгөн аракетин көрсөк, бул мамлекетке кошкон биздин салымыбыз болот. Дагы бир угарман бар. Угарман. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Мен бир суроом бар эле. Мен жубайым менен бир быйыл 3-жыл жашап атам. Ошол мындан бир жарым жыл мурда экөөбүз мындай пикир келишпестик болуп кетип, урушуп кетип, аял киши мага өзү талак берген да. Аялыңызбы? Аялым. Анан ошол аялым талак бергенден кийин бир экөөбүз кайра азыр жашап атабыз. Ошол жашап, анан бир өзүм сурадым эле да, ошол чын ниетиң менен талак бердиң беле десем, ошо кычырым келип, жиним келгенден талак бергем деп мага чынын айткан. Анан чынында сурасам, мага чын ниетинен талак берген эмес экен да, көрсөчү. Ошол аял кишинин өзүнүн талагы кабыл болобу, ошону сизден билейин дегем. Бүттү. Бүттү, ушундай эле суроом бар. Ошон негизи менден талак болгон эмес ал жубайымачы. Түшүндүм. Ошону билейин. Бүттү суроом. Талак түшпөйт, аялыңыз чын ниеттен берсе деле, тамашалап берсе деле, ойноп берсе деле, ойлонуп берсе деле, ойлонбой берсе деле, жазып берсе деле, жазбай берсе деле түшпөйт. Анткени аял заты назик болгондуктан талак берүү укугу аялга берилген эмес. Анткени аялдарга талак берүү укугун берсек, анда ааламдагы аялдардын бардыгы талагын күнүгө бере берип, эркектердин бардыгы аял жок калмак. Ошондуктан анын талагы түшпөйт. Чын ниеттен берсе деле, тамашалап берсе деле, жөн жашай бериңиз. Деги эле аялдардын ачуулангандагы сөзүнө этибар берген эркек эмес. Аялдар ачууланганда
алдын чыкпай угуп койгон чыныгы эркектик, чыныгы мырзалык, аялдын айткан сөзүн ачууланып, аны кечке карманып калып, сен ушун экенсиң деп ага эрегишкен, бул жеткен акмактык. Аялдар ачууланганда угуп, алар сүйүнгөндө аларды эркелетип, аларды бактылуу кылып эркектердин мойнундагы милдети. Аял менен ак ийнеге айтышкан эркек эркектик касиетин жоготкон адам деп бааланат. Эч убакта аялдарына айтышпаш керек, аларды сыйлаш керек, аларды барташ керек, баалаш керек. Урматтуу бир туугандар, ошентип бизге бөлүнгөн убакыт дагы өзүнүн соңуна келип жетти. Кудай таалам баарыңыздарга жакшылык ыроологон болсун. Кудай таалам баарыңыздардын үйүңүздөрдө ыймандын нуру жангандыгын насип эткен болсун. Балдарыбыз эч убакта ыйлабасын. Ата-энебиз менен дайыма байланышта болуп, ошолордун батасын алганды Кудайым насип кылган болсун. Намаз окуй электер, намазга ниет кылып, окуп баштаганда толук окуп, жолуга түшө эле кыздарыбыз, эжелерибиз жолук салынып, бактылуу болгонду Кудай таалам насип эткен болсун. Кудайым эч убакта кор кылбасын, зар кылбасын, арам оокаттан алыс кылган болсун. Эл башкарган жетекчилерибизге Кудай таалам ынсаптуулук, ыймандуулук берип, бизди туура жолго баштаганды Кудайым насип кылсын. Анан жанагы жанатчастан оозуна келген доттобостон бир пайдалуу маселелерди сүйлөп, депутаттарыбыз өмүрлөрүн пайдалуу нерсеге кетиргенди Кудай таалам насип кылган болсун. Кийинки жумада көрүшкөнгө чейин бардыгыбыз Кудайдын аманчылыгында бололук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.